Бердикожо Биназаров. Сынчынын купулуна толгон кыз. Чыгарманы окуган жана аудиолоштурган Адилет Чубаков. Төртүнчү аудио бөлүм. Кирелдигечке тикесинен тик туруп нан сатуу билинбегени менен оор жумуш. Бирок башка ылайыктуу жумуштун жоктугунун айынан жашоо тиричилик үчүн айла жок нан сатуу Бурулкандын жана эки курбусунун 1 жылдан бери иштеген иши. Сабырсынчы менен медетке жолукканы Бурулкандын ою бир жерде эмес. Эки ойдун ортосунда чайналып келет. Өзүнүн дагы көңүлү жактырган бала бар. Бирок кыз каадасын сактап, ал балага оозунуп сөз айта албай, ичинен ал жөнүндө ойлонуп, кыялы менен ага турмушка чыгып, сүйүп алынтатат. Бирок бул жөн гана куру кыялда. Ал бала өзүнөн 2 жашка улуу, өзүнүн айылдашы. Кээде ал базарга келгенде Бурулкан менен сүйлөшүп калат. Айылга барып атасыңбы, кимдер менен жолугуп атасың, эмне жаңылыктар бар деген чектелүү гана сөздөр менен сүйлөшүп, анан жолуна түшөт. Аны менен сүйлөшүп атканда Бурулкан ал баланы кетирбес үчүн өзү даярдап койгон суроолорду берип, бир азга убакыт кармаганы болбосо башка шылтоо жок. Аны менен алгач жолукканда чындыгында эле уялган, бирок кийинки жолукканда уялган жок. Анткени ал бала деле Тактай базарда иштегенин уккан эле. Ызычуу базар өз өкүмүн сүрүп, башаламан баскан элдин башын айлантат. Ойлуу олтурган Бурулкан 100 жыл эмес, 80 жылдын ичинде акча, турмуш үчүн жан үрөп жүргөн ушул элдин баары жаңыланып, бул базарды кийинки муундар ээлеп калат. Ошол убакта ушул кишилердин чандасы эле болбосо баары жок болот. Түбөлүктүү эч нерсе жок эмеспи? Өлбөчүдөй жантылашканыбыз менен убагы келгенде баары унутулат. Мындан 50 жыл мурда бул базардын ордунда эмне бар болду экен деген ойго жетеленип турганда, апасы Күмүшай Бурулкандын оюн бузду. Кандайсың кызым? Эмне ойлонуп? Бурулкан апасын көрүп сүйүнүп кетти. Апасы менен учурашып, бери жакта турган кызга нандарын берип, өзү апасы менен үйүнө келсе, үйүндө атасы күтүп турган болчу. Экөө эмнеге келгенин Бурулкан айттырбай билди. Атасын көрүп уялып кетти. Себеби медеттер үйүнө барып кеткенин укканда эле алгач атасы жөнүндө ойлогон. Атасы менен учурашып, анан чай койду да тасмалдын үстүн жайнатып жиберди. 1-2 чыныдан чай ичкенге чейин жаратылуу деле сөз болгон жок. Кеп эмнеден башталар экен деп Бурулкан атасынан сөз күттү. Бир убакта апасы сөз баштады. «Ия кызым, баягы үйгө барып колуңду сураган кишилерге жолугуп атасыңбы? Алар келип кеткен атаң экөөбүз үйдө олтура албай койдук. Кызыбыз эмне болуп атат болду экен деп атайын келдик. Атаң дагы базарлайым, трактордун запчастын издейм дегенинен мен дагы ээрчип алдым», деп сөзүн туюк бүтүрдү. Бурулкан уялган түр менен «Өткөндө берки сакалдуусу келип конок болуп кетти. Ошол бойдон аларды көрө элекмин». Карганбек кызынын ыйбаа кылып, уялып атканын сезип, сыртка чыгып кетти. Күмүшай: «Ай кызым, тиги сенин колуңду сураган бала сага жагабы? Бирок сени ага ыраа көрбөй жатам. Жашыраак болсо дагы кеп башка деле. Мен дагы ошону ойлонуп атам. Тиги абышкандын айткан сөзүнө караганда үй издеп атышыптыр. Эгер ыңгайлуураак үй табылып калса сатып алып, менин наамыма каттататмиш. Сиз айткандай жашынын улуусу эле көңүлүмдү ренжитип, каршы болсом да ойлодум эле. Сиздер рас келиптирсиздер убагында». Күмүшай кызын аяп бетинен өп: «Ойлон кызым, ойлон. Жашоо оюнчук эмес», деди. Медет сынчынын айтуусу менен машинасын Бурулкан жашаган жерге токтотту да: «Эми кантип чакырабыз? Ата энеси болсо уят болбойбузбу? Балким жолукпай эле кете берсек кантет?» Кой, ошо кантип болсун. Атайын келгенден кийин жолугуп эле кетели. Мынча болду», деп сынчы машинадан түшүп үйгө кирди. Бурулкан ата энесин концертке алып барып келейин деп жаңы эле чыккан ачкан. Карганбек бир топко макул болгон жок. Бирок филармониянын ичин көргөнгө куштарлык артып кетти. Эшик кагылып, сабырсынчы кирип келгенде өзгөчө Карганбек сүйүнүп кетти. Саламдашып, учурашкандан кийин сабырсынчы: «Кайда баратасыңар, жасанып алып?» деди. Карганбек күлүп: «Кызым филармонияда концерт болот экен дегенинен эле. Кааласаңыз жүрүңүз, биз менен барып келиңиз». «Жок, мен жалгыз эмесмин. Сыртта Медет бар». Карганбек сыртта Медет бар дегенди укканда: «Үйгө кир дебейлиби? Анда сиз күтө туруңуз, мен чакырып келейинчи. Ал эмне кирген жок?» Күмүшай кабатырланды. «Уялып атат да.
Эгер азыр жаш балдардан болгондо сүзө качыруу эле кирип келмек, тектүү жердин балдары өз ордуларын билет. Күмүшай сөзүнүн аягына чыкпай калды. Караганбек бул убакта сыртка чыгып, машинада отурган Медетке келип, Медеттин саламын кабыл алып: Бас, үйгө кир. Сени сыртта дегенден мен өзүм келдим. Эмне уяласың?" деди. Медет ыңгайсыз абалдан чыгыш үчүн: "Мен сыртта эле күтүп турайынчы." Ошогантип болсун, жүрү. Андан көрө үйгө кирип, кенен кесири сүйлөшүп отуралы. Сабыр аксакал айтпаса, сенин келгениңди эле билмек эмеспиз. Медет айла жок машинасын бекитип үйгө кирди. Астананы аттап келатып Күмүшайга кайрылды. "Саламатсызбы?" Күмүшай күлүмсүрөп: Өзүң кандай жүрөсүң? Иштериң жакшыбы?" "Жакшы, өзүңүздөр кандай жатасыздар? Качан келдиңиздер?" деп өзүн ыңгайсыз сезип аткан Медет өзүн алаксытты. Бурулган чайпай даярдап атып, көз кыйыгы менен Медетти карады. Ата-энесинен уялганын айтпа. Өзүн араң кармап, эптеп эле кыймылдап жүрдү. Алдыга чай келип, бир чыныдан чай ичилгенден кийин сабырсынчы сөз баштады. "Анда силер концертке барып келгиле. Бараткан жолуңардан токтотпойлу. Калган сөздү башка күнү кенен олтуруп сүйлөшөлү. Биз базарга барсак, Бурулгандын чогуу иштешкен кыздары айылдан ата-энеси келди дегендеринен учурашып келели деп келген элек." Жүйөлүү айтылган сөзгө ыраазы боло, баштарын ийкеп Сынчырдын сөзүн угуп олтурушту да, сөздү Караганбек баштады. "Анда эртең жолугуп сүйлөшөлү. Биз деле келгени кызыбыз менен ачык сүйлөшө элекпиз. Андан дагы кызыбыз концертке билет алып коюптур. Сиз айткандай биз көңүлүбүздү концерт көргөнгө тууралап алган элек." Баары чай ичтик дегенсип олтуруп калганда Караганбек: "Анда бата кылалы. Биз бараткан жолдон калбай, убагында баралы." Тасмалга бата тиленип, баары ордуларынан туруп, сыртка чыгышканда Медет: "Машинага батышып отуруп алгыла. Мен эле таштап коем." Филармонияга киргенде Караганбек Медетке ыраазы боло: "Рахмат, Медет. Анда эртең жолугуп сүйлөшөлү." Макулдашып коштошушту экөө. Караганбектерди жеткирип коюшкан соң, кайра рабочий городокко жол тартышты. Үй ээсине жолугуп жакшылап сүйлөшүштү. Эмнегедир бул үй Медеттин көңүлүнө толгон жок. Анткени үйдүн дубалы кирпич болгону менен участогы кичине, эшигинин алды тар эле. Бирок үй аны тартып турарын байкады. Үй ээси берилүү менен үйдү мактап, айла жок сатып атам деп өз оюн айтты. Сабырсынчы учурдан пайдаланып бир топ окуяны айтып өттү. Илгери бир жыгач уста боз үйдүн жыгачын жасап жан бакчу экен. Албетте, ар ким өз жөндөмүнө жараша иш алып барат эмеспи? Анысы кандай, жыгач уста дагы токойго барып бак кыйып келип, өзүнүн ыгына жараша кыйылган бактарды эбин келтирип, уук кереге түндүк жасап, аны сатып, үй бүлөсүн багып жүрүп, бир күнү бир сырдуу окуяга туш болот. Адатынча бир боз үйдүн жыгачын камдап, аны тигип коет да, кеч кирип кеткендиктен кайра жыгачтарды чечкенге үлгүрбөй калат. Эртең күндүз эле чечейин деп, тигилген бойдон калтырып коет. Түн ортосу болгондо ит үргөнүнөн сыртка чыкса, өзү жасаган боз үйдүн жыгачтарынан нур чыгып тургандай байкалат. Бирок аны көңүлүнө деле албайт. Иттер эмнеге үрдү экен деп караса, иттер корого келген чоочу малдарга үрүп аткан болот. Короону айлана карап, келген аттарды айдап ийип, үйүнө кирип баратып дагы байкайт. Өзү жасаган боз үйдүн жыгачтарынан кадимкидей нур чыгып турганын. Уста таң кала бир топко карап туруп үйүнө кирип кетет. Буга деле маани бербейт. Эртеси түшкөндө бир жаш бала келип, даяр болгон боз үйдүн жыгачтарын сатып алып кетет. Жакшы эле сатпайын дегени менен, жаш баланын берген малы көзүнө жакшы көрүнүп, көзүн жумуп туруп сатып ийет. Ошол боз үйдүн жыгачтарын сатып алган бала бат эле байып, иши алдыга жылып, зоболосу көтөрүлөт. Көрсө, ошол боз үйдүн жыгачы менен кошо кут келген экен. Муну мен эмне максат менен айттым? Чынын айтсам, ар бир үйдүн өзүнчө сыры болот. Менин байкаганыма караганда, бул үй жаңы салынганда жакшы кишилер жашаган өңдөнөт. Эмнегедир көзүмө жылуу учурап, адамды өзүнө тартып турат экен. Үй ээси Сынчырдын сөзүн коштоп: "Сиз абдан туура айттыңыз. Мен ушул үйдү сатып алганы жаман болгон жокмун. Балалуу болбой жүрдүм эле. Ушул үйгө келгенде балалуу болдум, машина алдым. Ишим дагы жаман эмес. Сиз айткандай мен бул үйдү пенсияга чыккан таластык кары кишиден сатып алгам. Аялы дагы сүйкүмдүү адам эле. Мен акчасын бергенде эки өтең айтышкан. Үй жакшы, ак жол той деп. Чын эле ак жол той жакшы үй. Сатпайт элем, айылга барып жашаш керек болуп атат. Себеби атамдар карып калды", деп 55-тердеги узун бойлуу кара тору Бейшенбек берилүү менен сүйлөдү. Медет Бейшенбекке $200 задатак берип, калганын эртең бере турганын айтып, кол алышты. Бир чети туура эле болду. 2 бөлмө квартиранын баасына караганда, бир топ эле арзан,
жана үйдүн ичи да сырты да сүйлөшүлгөн акчага туура келгендей. Бирок Сабыр сынчы менен Медет алдыда эмне күтүп турганын али билишкен жок. Филармониянын ичине кирген Карганбек менен Күмүшай элеттик көз караш менен таң кала эки жакты карашып, кызы Бурулканга ичтеринен ыраазы. Мындай имараттын ичинен концерт көрүү алгач кирген кишини сөзсүз толкундатары турган иш. Андан дагы кып-кызыл болгон ыңгайлуу отургучтар ичинин жасалгасы адамдын көңүлүн өзүнө буруп, жакшы эс алганга өбөлгө түзөт. Ошол үчүн эл концертке эс алыш үчүн барат. Кооздук, сулуулук, ден соолукка пайдалуу деп бекер айтылбаса керек. Филармониянын ичин көргөндө эле Бурулкандын карапайым, элеттик ата-энеси такыр башка чөйрөгө түшүп калгандай болушту. Андан дагы жарашыктуу кийинип сахнага чыккан артисттердин ырдаган үндөрү дагы кулакка жагымдуу угулуп, көңүлүнүн көтөрүлүшүнө түрткү болду. Концерттен чыкканда Бурулкан ата-энесине ээрчитип барып, кафеге киргизип тамак алып берди. Кызынын сыйына ыраазы болгон Карганбек: рахмат кызым, абдан жакшы эс алдык. Концертке келбейм деп бекер эле айтыптырмын. Абдан жакшы эс алып калбадымбы? Я кемпир, туура айтамбы? Сен кандай ойлойсуң? Керек болсо эркек балдар дагы мындай сыйлабайт. Ыраазымын кызым сага. Кыз күйүмдү деген чын экен. Сен болбосоң мен филармониянын ичин көрмөк эмесмин. Жашоонун кызыгы деп мына ушуну айтса болот, деп Карганбек ыраазычылыгын билдирди. Бурулкан толкунданып, дагы эмне кылып, атам менен апамды ыраазы кылсам, эртең базарга ээрчитип барып бир сыйра кийим алып берип, анан Панфилов паркына алып барайын деп ойлоп койду. Бирок ошого акчасы жетеби? Концерттен чыкканда эле курсактары ачкан Карганбек менен Күмүшай тамакты жакшы жешти. Кафеден чыгышкандан кийин сүрөткө түшүштү да анан үйгө кетишти. Башка кыздарынан, балдарынан мындай сый көрө элек экөөнүн кубанычтарында чек жок эле. Бирок жүрөктөрүн өйткөнү кызынын квартирада турганы. Эгер Медетке турмушка чыкса үйлүү болот. Үйлүү болгону менен кийинки келечеги, жашоосу кандай болот? Эмненин үстүнөн чыгат деп ойлоп отурушканда Бурулканды сырттан бирөө чакырып калды. Бурулкан бул убакта экөөнө төшөк салып берип, идиш жууп аткан. Эки курбу кызы эки жакка басып келебиз деп кетишкен эле. Идиш жууп сыртка чыккан Бурулкан ошол бойдон үйгө кирген жок. Түн бир окумда Күмүшай Карганбекти ойготуп: "Ай тур. Бурулкан жанагы бойдон келген жок. Бирдеме болгонго? Сыртка чыгып карайлычы, көзүм илинип кетиптир." Карганбек чочуп: "Эмне дейсиң? Кантип келген жок? Саат канча болду?" деп ордунан туруп светти күйгүздү. Бул убакытта сааттын жебеси түнкү бирди көргөзүп турган. Карганбек шашыла кийинип сыртка чыкты да көчөнүн башына чейин карап, эч кандай шек таба албаган соң кайра келип: "Я кемпир, шаарды билбесем, мен аны кайдан карайм? Ким чакырды эле? Эркек бала беле же кыз беле?" Билбейм. Бурулкан деген эле үн чыкканда кызың идишин жыйнап сыртка чыккан. Ошол бойдон жок." Экөө ар кайсыны ойлоп бир топко олтурушту да эртең издейли, эми кайдан табат элек аны деп уйкуга кетишти. Эртеси эртең менен турушса Бурулкан дале келбептир. Өздөрү чай кайнатып ичишти да милицияга берели деген ойдо шаарга чыгышты. Элдерден сураштырып атып, милициянын бөлүмүн таап, арыз жазып кайрылышты да келген жолдору менен кайра үйгө келишти. Санаага чөмүлө экөө эмне кылабыз деп турушканда түшченде Сабыр сынчы келди. Сабыр сынчыны көргөндө экөө сүйүнүп кетишти. Учурашып, ал жайды сурашкандан кийин: "Бурулкан жумушка кетти беле?" деп сурады. Ушул суроо экөөнүн тең ички сырларын козгоду. Карганбек көңүлү соз: "Кечинде концерттен келгенден кийин бизге төшөк салып берип, анан идиш жууп аткан. Бул убакта саат 12-лер болуп калган эле. Аңгыча сырттан Бурулкан деген үн чыкты. Бурулкан сыртка чыгып, ошол бойдон кирген жок. Биз азыр милицияга барып арыз жазып келдик." Сабыр сынчы чоочуп: "Ошол бойдон дайыны жокпу?" "Ооба, биз аны кайдан издейбиз? Же шаар билбесек, деги аман болсо болду." Сынчы кабатырлана: "Кап, аман эсен келсе экен. Биз жакшы үй сатып алдык эле. Силерге ал үйдү көргөзөлү деп ойлободук беле. Эмне кылабыз? Азыр Медет дагы келмек. Чогубуз менен ал үйдү көрүп, анан сүйлөшөлү дегенбиз. Деги Бурулканды бирөөлөр ала качып кетпесе экен." Аңгыча сырттан Медет кирди салам айтып. Ал сырттан киргенде Карганбек менен Күмүшай күнөлүү кишидей берилген саламды алыг алып, өздөрүнчө эле кысынганга өтүштү. Адамдын кыймыл аракети, көз карашы кандайдыр бир болуп өткөн окуяны алдын ала билгизип коет эмеспи? Анын сыңары Карганбек менен Күмүшай да жалтактап, Медетти тике карай албай, көздөрүн ала качып, жагымсыз окуя болгонун билгизип коюшту. Барын байкаган Медет акыл калчап, өзлөрү айтсын дегенсеп,
ашыкча үн каткан жок. Бурулканды дагы сурабады. Бир топко ортодо ыңгайсыздык өкүм сүрдү. Сатып алган үйдүн ээси күтүп калганын эстеген Медет: "Бош болсоңуздар үйдү барып көрөлү. Алгач сиздерге үйдү көргөзүп, анан алалы деген ойдо элем. Бирок кече зататтык акча таштап, бүгүн келебиз деп кеттик эле үйдүн ээсине. Бизди күтүп калды го. Азыр эле мен бул жакка келерде телефон менен байланыштым. Анын дагы шашылыш иштери бар экен." Бул айтылган сөз Карганбек менен Күмүшайды ого бетер уялтты. Бирок экөө тең ылайыктуу сөз айта албай, Сынчыны үмүттүү карашты. "Сиз жооп бериңиз" деген сеп. Сынчы экөөнүн абалын дароо түшүнүп, үнүн жасап алып сөз баштады. "Медет, сен эми бул экөөнү туура түшүн. Кечинде саат 12-лерде Бурулкан идиш жууп жаткан жеринен бирөөлөр сыртка чакырыптыр. Ошол бойдон Бурулкан келбептир. Эртең менен барып милицияга арыз жазып кайрылышыптыр. Анан күтүп атышат. Балким Бурулканды ала качып кеттиби, ким билет?" Медет жаңылыш угуп алгансып: "Ала качып кетсе эмдигиче ачуу басар келмегиле да. Же эмне, алыс жакка кетти деп ойлойсузбу?" "Аны ким билет? Балким сен айткандай алыскы районго ала качып кетсе, анда кандай иш болот?" Медет Карганбек менен Күмүшайды карап аяп кетти. Көрсө экөөнүн жалтактап, күнөөлүү кишидей тик карай албай жатканынын жөнүн эми билип олтурат. "Мейли, Бурулкан жок болсо деле чогуу барып көрүп келели. Балким Бурулкан кечке чейин келип калар." Көңүлдөрү сүз олтурушкан Карганбек менен Күмүшай бул айтылган сөзгө каршы эч нерсе айта алышпай, макулдешкенсип башын ийкешти. Төртөө чогуусу менен рабочий городоктогу сатып алган үйгө келишти да, үйдү дагы бир сыйра карап чыгышты. Үй өзгөчө Күмүшайга жакты. Өзүнчө эле өкүнүп, "Кап, Бурулкан болгондо жакшы болбойт беле?" Жолдо ата Сынчынын сөзүн эстеп, "Ата Канат, ушул үйдүн ээси Бурулканым болсо, анда арманым жок эле." Үйдүн ээси эки элеттик адамдын жүздөрүнөн дароо алардын ойлору бир жерде эмес экенин байкады. Алар Бурулканды ойлоп сана чегип атышкан. Күн артынан күн өтүп, арадан бир жыл убакыт учкан куштай сызып өттү. Бир жыл деген айтканга оңой болгону менен, эмне деген гана окуяларды ичине камтыбады. Күн чыгып кайра батканы өзүбүздүн өмүрдөн бир барагын ачканга тет эмеспи? Бирок алдыда дагы канча баракты ачабыз, аны эч ким билбейт. Ар бир баракка жазылган тагдырды эч ким бурмалай албайт. Ар ким өз оюндагыдай кылып бурмалап алса, анда жашоонун кызыгы кетип калбайбы? Бурулкандагы алдыда кандай жашоо күтүп турганын билген эмес. Эгер билсе, бир жылга жетпеген убакыттын ичинде күйөөсү менен ажырашып кетип, бой келиндердин санын көбөйтпөйт беле? Ооба, баягы кечте Бурулканды тааныбаган эле. Ал турсун бир жолу да көрбөгөн өзүнүн 8 жашылуу жумгалдык бала ала качып кетти. Ала качканда дагы кандай ала качты? Түнү менен жолгата 4 эркектин арасында жалгыз өзү, мастар менен жумгалга жеткенче жөн эле эзилишти го. Ошондо эле тие турган күйөөсүн көрүп, аны менен түбөлүк жашап кетеринен күмөн санаган. Аракты жакшы көргөн Кумарбек ошол күнү ал турсун жолдо эле Бурулканга кыялын көргөзүп, көңүлүн сындырган. Мас эмеспи, маска теңелбейин деп унчукпай, эптеп жетчү жерине жетейин, анан көрө жатармын деп, ушул мастарга салып берген курбу кызы Аселди ушунчалык жек көрүп, эгер азыр жанында болсо моокуму канганча аны сабагандан кайра тартпайт эле. Келин болуп барган үйү Бурулканды анча деле жакшы кабыл алган жок. Себеби күйөөсү Кумарбектин экинчи никеси эле. Жупуну үйгө киргенде эле Бурулкандын баштагынан да көңүлү сынып, кабагы бүркөлдү. Жолдо ката арак ичип келген күйөөсү Кумарбек үйүнө жеткенде эле уйкуга кетти. Кумарбек бир үйдүн жалгыз баласы, бирок тартиби жок болуп, ата-энесин бир топ капа кылды. Кантсе да ата менен эне бала үчүн түтпөйт да, улам оңолуп кетет деген илгери үмүт менен жашап келишет. Кумарбек биринчи аялын алганда экөө абдан сүйүнүшкөн. Аял алганда уулубуз токтолот деген ойдо болушкан. Келинчеги деле жакшы чыкты, бирок акыл эсин аракка алдырган Кумарбек аны менен болгону 3 ай араң жашады. Кумарбектин кыял жоругуна чыдабай, түнү менен качып кеткен шордуу келин. Эртеси Кумарбектин ата-энеси артынан барса, келин так секирип, "Барбайм, барганда баягы эле балаңар, эми ага эч ким түтпөйт. Менде эмне күнөө, өзүңөр эле калыс болгулачы. Өзүмдү кармап эптеп 3 ай чыдадым. Убагында көп эркелетпей тарбия бербейт белеңер. Эми барсам, балаңар мени өлтүрүп салат." Келиндин ата-энеси дагы кызынын сөзүнөн чыга алышкан жок. Аракеч немеден ким жакшылык үмүт кылат? Кумарбектин ата-энеси шабайлары сууп үйлөрүнө келишти. 3 ай болсо да келинге көнө түшкөн Жусуп аксакал менен байбичеси Канымжан экөө уулу Кумарбекке жакшы эле бар артынан барып кечирим сурап кел деп айтышты. Кумарбек сөгүнүп жооп берип, "Келсе өзү келсин, келбесе көзүмө көрүнбөсүн.
Керек болса эртең башка катын аламын. Дагы ушул сыяктуу сөздөрдү айтып, оңураңдап сыртка чыгып кеткен. Айылдагы аракечтерден алыс болсун деген ойдо Жусуп менен Карымжан Кумарбекти барып иштеп оокат кылгын деп шаарга да жөнөтүштү. Шаар деле оолун даяр жумуш күтүп тургансып. Үйдө Баатыр жоодо жок дегендей, ата-энесине эле сөзү өткөн Кумарбек шаарга келгенде эл сыяктуу акча таап, аракет кылып иштеп кеткен жок. Жалкоолукка, беленге көнгөн адаты баарын жеңди. Иш кылайын десе олдоксон кыймылы эч нерсеге жөндөмсүздүгү иш кылганга мүмкүнчүлүк бербеди. Болгону 6 ай шаарда болду да кайра айылга барды. Жарма досторуна кошулуп, кекиртектин камын көрүп, эмнени гана саткан жок. Бир күнү алюминий сатып, бир топ акча тапкан Кумарбек шаарга барып аял алып келем, төркүнү жакындын төшөгү жыйылбайт дегендей, жакын жерден алсам төркүнүн эле кача берет экен. Алыс жерден алам деп Бурулканды көрбөй эле ала качып кеткени ушу. Шаарда 2 күн кыз издеп жүрдү. Бурулкан деген кеминдик жакшы кыз бар экен деген сөздү уккан Кумарбек көрбөй туруп алам кызды, досторуна карап силерге жакса болду деп Бурулканды көрбөй билбей туруп эле ала качты. Бакыран көз, музоо кирпек, жылдыздуу кызды көргөн баардык Кумарбекти тааныган эл Алтурсун ата-энеси Бурулканды аяшты. Шорду кыз экен дешип. Кыздын сыры төркүнгө маалым дегендей, Кумарбектин сырын бүт айылы билет эмеспи. Бурулкан кыз каадасын кылып ыйлап, кетем дегени менен тартиби жок кыздардай кыйкырып, кыялын көргөзүп чыр салган жок. Кумарбекти жактырбаса да анын карып калган ата-энесин аяп отуруп калды. Келин көрүп келишкен келин-кесек аялдар көшөгөдө олтурган Бурулканды аянычтуу карап, алкоо сөздөрүн айтышып, келечегинин жакшы болушун тилешти. Көнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы дегендей, Кумарбек соолукканда эле жаңалган, көшөгөдө олтурган келинчеги Бурулканды көз келбей, кыялын көргөзүп баштады. Бурулкан укпасын деген ойдо апасы ичкүйдүн эшигин жаап, акырын эмне болуп жатасың? Элден жаңалган келинчегиңден уялсаң болот эги. Ан сайын Кумарбек Бурулканды уксун дегенсип, эч кандай ачуу басар, Кудага баруу деген салтыңарды укпайын. Эгер ачуу басканы барсаңар, мен муну кетирем. Кыз керекпи? Өздөрү издеп таап келип алышсын. Деп ата-энесинин алдына барууларына каршы болду. Бурулкан баарын укту да ушунчалык капа болду. Аңгыча Кумарбек көшөгөн ачып, эмне кабагыңды үркөйсүң? Керек болсо сүйүнгүн. Сендей кыздар кылдан көп. Эгер мен жакпасам анда азыр чыгып кет үйүмдөн, деди. Ушул эле сөз жетпей турган эле Бурулканга, сени ким жактырат? Мен сени таанымак турсун көргүм да келбейт. Кетем эле, деди. Кумарбек шылдыңдап күлүп, анда эмне отурасың? Мага көңүлүң жок болсо. Бурулкан боолугуп үнү чыкпай калды. Өзү нараң кармап, ата-энеңди сыйлап олтурам. Сендей көңдөй, акылы тайкы жигит менен ким жашасын? Бурулкан сөзүнүн аягына чыкпай калды. Кумарбекти достору эшикке сүйрөп чыгып кеткен эле. Ошондо да Кумарбек сөгүнүп, эч кимди көзгө илген жок. Ушунчалык муздак мамилеге ким түтүп олтурат? Бурулкан эми чындап чыр салып кетем деп чыкты. Бирок бул аракети текке кетти. Канымжан кайненеси көз жашын агызып, мас немеге тең келбе, ал сүйлөй берет. Анан соолукканда кечирим сурап алдыңа түшөт, деп жылуу сөздөрдү сүйлөп Бурулканды алаксытты. Ичинде кир калган Бурулкан Кумарбектин апасынын көз жашын көргөндө аны чын ниеттен аяп кайра олтуруп калды. Ал эми Кумарбекке Бурулкандын акыркы айткан сөздөрү намысына тийди. Өзүнүн күнөөсүн ошондо сезди. Бурулкандын таамай сөзү башына бирөө барскан менен чапкандай таасир берди. Мен сенин ата-энеңди сыйлап олтурам дегени. Бул айткан сөз Кумарбек аз да болсо ойлонгонго түрткү берди. Достору куйган аракты ичпей, эгер мени досум десеңер, бул кызды кетирбей алып калгыла. Арак табылат, бирок бул кыздай кызды табуу кыйын, деди. Кумарбектин бул ишенимдүү, чечкиндүү айткан сөзү досторун таң калтырды. Элейип карап калган досторуна Кумарбек, өзүңөр эле иче бергиле, мен эми арак ичпейм. Көрсө мен адам эмес экенмин. Арак ичип алып эле ичкен арагыма мас болуп, ата-энемди сыйлап аптырмын. Ушул жашка келип, муну эмне үчүн ойлободум экен? Көзү чекир кара тору келген Алмаз, Кумарбек, сага эмне болгон? Мындай эмес элең го? Алмаздын айткан сөздөрүн жактыра бербеген Кумарбек ички чөнтөгүнөн чылым алып чыгып тамызып, бир маанилүү нерсе айтчудай болуп башын жерге салып, көңүлү суз олтуруп калды. Корого киргенде апасы жактыра бербеген түр менен, деги арактан эмне таптыңар? Ичпесеңер боло. Баласынын кыялын жакшы билген Канымжан сөзүнүн аягын жумшак бүтүрдү. Кумарбек,
Эгер мындай кыла турган болсоң, алып келбей эле койбойт белең. Илгертен калган салт эмеспи? Кызга калың берип, ата-энесинин алдынан өткөн. Бул кыздын ыйманы жылуу, бүлө болчу жан экен. Кыздын да көңүлүн ооруттуң. Кирип кечирим сурап, алдынан өтүп койчу. Антпесең кетем деп ыйлап атат. Жакшы олтуруп калды эле. Апасынын коркконсуп, өтүмсүз сүйлөгөн сөзүн уккан Кумарбек ичинен түтөп кетти. Өз апасынын жүрөгүнүн үчүн алганын эми байкады. Кең дүйнө тарып, Кумарбек уялганынан жердин түбүнө кирип кеткиси келди. Апасына тик карай албай, жер караган калыбында: "Апа, суу жылытыңызчы. Жуунуп сакалымды алып, анан өзүм сүйлөшөм ал кыз менен. Эч кабатыр болбоңуз", деди. Канымжан уулун таң кала карап, уккан кулагына ишенбегенсип, кыдыракей олтурган балдардан уялып, кайра суроодон тартынды. Макул, мен азыр сууну бат эле жылытам, аны коюп алдагыны ичпечи болам", деп айтканга араң жарады. Апасы чыгып кеткенде ооруш көрүнүп алды. Бир гана сөз Кумарбекти ушул абалга жеткирди. Көрсө 1000 окко караганда бутага тийген бир ок артык дегендей, көп сөзгө караганда таамай айтылган бир сөздүн күчү алда канча күчтүү экенин Кумарбек Бурулкандын айткан сөзүнөн кийин гана билди. Кумарбектин оюн апасы бузду. "Балам, суу даяр болду. Кел жуунуп ал. Анан Бурулкан менен сүйлөшчү өзүң", деди. Кумарбек жуунуп, үстү башын түздөп, көшөгө тартылган үйгө кирди да, көңүлсүз олтурган Бурулкандын жанына басып келип, сөздү эмнеден баштаарын билбей туруп калды. Биринчи болуп Бурулкан сөз баштады. "Турмуш менен да ойнойсуңбу? Эмне мынча кыйнайсың? Мени шаарга жеткизгиле. Апамдар мени издеп убара болуп жатышат го". Кумарбек Бурулкандын жылдыздуу көздөрүнүн тереңиндеги муңайыңкы кайгыны байкап, өзүн колго алып: "Бурулкан, сен мени кечирип койчу", деп жакын жылып олтуруп, Бурулканды аял сезим менен карап: "Суранам сенден, мени кечирип койчу. Мен амаракты оозума албайм. Сага эркекче сөз берем. Сен мени туура түшүн. Экөөбүз бактылуу жашайбыз. Апам менен атамды чогуу багабыз. Баары экөөбүздүкү", деп сөзүнүн аягын таппай калды. Бурулкан ыйлаганын токтотуп: "Билесиңби, жата калсам мен сенин атыңды да билбейм. Мени көрбөй эле алашып кеткенден кийин жок дегенде жылуу мамиле жасап койсоң боло. Сен эмес, сенин ата-энеңди аяп олтурсам, айткан сөзүң тиги. Сен мага баары бир жакшы бүлө болуп бере албайсың. Мага уруксат бер. Мен өзүм эле кете берем. Ушул жашка келгени оңолбосоң, анан оңолуп кетериңден үмүт аз. Ар ким бир келген жарык дүйнөдө жакшылап жашап өткүсү келет. Анын сыңары мен дагы өз келечегим үчүн күрөшүшүм керек. Бирок сенин ата-энең эле убал экен. Карып калганда аларды аясаң боло". Кумарбек башын көтөрүп: "Бурулкан, сен абдан туура айттың. Айбанаттарда бейпилдикте жашагысы келет. Мен өкүнөм, себеби баарына атам менен энем күнөөлүү. Мени эмнеге мынча эрке өстүрүштү? Оюм менен болуп, менин ушул жаман сапаттарыма эркеликтин кесепети түрткү болду". Экөө бир сааттан ашык сүйлөшүп олтуруп, акыры Кумарбек Бурулканды ийитип, бирге жашаганга көндүрдү. Карганбек менен Күмүшай Бурулканды 2 күн күтүштү. 3-чү күнү эртең менен 3 киши кулду куруп келишкенде гана көңүлдөрү жайланды. Бирок кызынын турмушка чыгып кеткени экөөнү тең жагымсыз кабар болду. Себеби Медет атайын Бурулкан үчүн үй сатып алып, ал турсун Бурулкандын наамына каттатам деп айткан эле да. Келген кудалар менен тил табышкандан кийин алардын машинасы менен Карганбектер кеминди көздөй жөнөштү. Медет менен сабырсынчыга түшүндүрүп айтып, анан жолго чыгышты. Кумарбектин атасы Жусуп Карганбек менен Күмүшайды ичинен аяп, уулу Кумарбекке нааразы. Себеби булар менен убактылуу куда болуп атканына көз жетип турду. Анткени уулунун кыял жоругу, кулк мүнөзүнө эч бир аял заты туруштук бере албасын Жусуп кантип билбесин. Биринчи алган аялы Кумарбекке жакшы эле түшүндүрүп айтты. Бирок анын тилин алмак турсун, айткан сөздөрүнө көңүл бурбастан, кайра сөгүнүп, көңүлүн оорутtu. Дагы ал келини көтөрүмдүүлүгүнөн 3 ай өтүттү. Эми Бурулкан канча убакыт жашайт, аны эч ким билбейт. Келечегин ойлогон Жусуп карыя өзүнчө басырынып, Карганбек менен Күмүшайдын жанында өзүн эркин сезе алган жок. Карганбек болбой үйүнө алып барып, кой союп коноктоп, кудаларын жакшы узатты. Бирок сабырсынчынын өкүнгөнүн эстеп алып, катуу кейиди. Сабырсынчы Бурулкандын турмушка чыкканын укканда ушунчалык катуу кейип: "Кап, ай болбой калган экен. Эми барган жеринен бак айтсын. Нике кайып буйруктан эч ким качып кутула албайт", деп сөзүн чукул бүтүрүп басып кеткен. Сынчы ошондо эле Бурулкандын барган жери жай болбой калганын билген. Баарын Жусуптун көз карашынан байкаган.
Жусуп дагы өзүнүн мамилеси менен сыр алдырып койгон эле. Бурулкан жөнүндө кенен түшүнүк алган Жусуп дагы ичинен балам бул келинимдин кадырына жетпейт го деп өкүнгөн. Жусуп карыя ойлогондой эле иш болду. Кудадан баргандан кийин Кумарбекти өзүнчө чакырып алып, түшүндүрүп айтып берди. Арак ичпе. Эптеп бир балалуу болсаң, жашоо башка нукка бурулат эле. Бурулкан сынчынын купулуна толгон, элге керек уултуручу аял зат экен, деп бир баштан түшүнүктүү болсун үчүн айтып берсе, Кумарбектин ою башка жакка кетти. Уулунун бул жосунуна Жусуп капа болуп, сөзүнүн аягына чыккан жок. Бурулкан келин болуп келгени үйдө кадимкидей өзгөрүү болду. Кумарбек арак ичпей, короону карап, оокат кылайын деп өзүнчө аракет кылганы өзгөчө атасы Жусупка жакты. Жылуу сөз жыланды ийинден чыгарат дегендей, бир күнү түшкү чайды ичип олтурганда Бурулкан «Кумарбек» деп күйөөсүнүн атын айтып, «Сен бүгүн абдан жакшы иш кылдың. Мен сага айтайын дедим эле, бирок сен мага айтканга жеткирбей эле өзүң бирип дөңгөчтү таарып салганың жакшы болду», деп Кумарбекке мактоо айтса, ал сүйүнүп, «Эми тиги кураган дарактарды да кыйып, жазында кайра ордуна бак тигип койсомбу дедим эле», деп көңүлү көтөрүлө түштү. Чын эле иштеп жаткан кишинин көңүлүн көтөрүп, сөз айтса кандай жакшы. Жакшы сөз жан эргитет, жаман сөз жан кейитет дегендей, Жусуп Кумарбекти эркелетип, эрке өстүргөнү менен иш жасаганга көндүрбөй, ал турсун көңүлүндөгүдөй иш жасатып дагы көрбөптүр. Эми минтип келини тилин таап иш кылдырганы, андан дагы жакшы иш кылыптырсың деп айткан сөз эле Кумарбекке жага бербегенин Жусуп байкап олтуруп, баарына өзүн күнөөлөдү. Чынында эле Кумарбек Бурулканга үйлөнгөндөн бери бир топ өзгөрдү. Аял жакшы, эр жакшы дегендей, Бурулкан анын ачкычын таап, жакшы жолго үндөдү. Жусуп менен Канымжан Бурулкандын өмүрүн тилеп, абдан ыраазы болуп, келечегин тилешти. Кумарбек баштагыдай болбой, эмнегедир сыйчылдагы болуп, Бурулканды имерчиктеп, экөө бирдемени талкуулап, иш кылуу жөнүндө көп сүйлөшчү болду. Бурулкан тандыр меш жасап, нан саталы жакшы киреше болот, деп оюн айтты. Алгач булочка жасап, комокторго койдуруп көрдү. Мындан алар уттурган жок. Кумарбек булочкаларды комокторго таратып, эртеси акчасын жыйнап, иши алдыга жылды. Азыраак акча түшкөндө Бурулкандын сунушуна ыраазы болгон Кумарбек чын ыклас менен ишке киришти. Көрсө адам иштеп алаксыз эле арактан алыс болуп, иш менен алектенип, көңүл өсүп, жашоого башкача көз караш менен карап калат экен да. Акырындык менен булочкадан нан сатканга өтүштү. Бир топ киреше таап, экөөнүн тең көңүлдөрү жайтары. Досторунун арак ичели деген сунушуна Кумарбек макул болбой, кыскасы 4 ай арак ичпей жакшы жүрдү. Кыш келип күндүн суугуна отун даярдоо Кумарбек үчүн бир топ кыйынга турду. Бирок акча үчүн гана аракет кылып иштеди. Баары ойдогудай болот беле. Эгер шаардан келген классташы Болотбек жолукпаганда, комоктордон нандын акчасын чогултуп, өз ою менен алек болуп келе жатып, эски тамдын бурчунда арак ичип олтурган досторуна жолугуп калганы баарын бузду. Жакшы эле ичпейм деп каршылык көрсөтүп, ал жерден кетип калыштын амалын кылды. Бирок классташы Болотбек: «Я Кумарбек, жанагы жаңалган катының башыңды айлантып алган го. Катындын сөзүн сөз деген дагы эркекпи? Эгер сен минтип жүрсөң, ал катының сенин мойнуңа минип алып, ноктолоп алат. Эмтелине ноктолотуп алыпсың. Деги сага эмне болгон?» Кумарбекке бул айтылган сөз ушунчалык катуу тийди. Жөн эле бирөө намысын тебелеп салгансып, арданганын айтпа. Мындан көрө Болотбек бир чапса жеңил болот эле. Куру намыс баарын жеңип кетти. Ызаланган Кумарбек: «Жетелетпей эле. Катын алсаң отун ал дегендей, оокат кылыш керек да». Кумарбек сөзүнүн аягына чыкпай калды. Сөзгө тапан Болотбек Кумарбекти аракка жыгыш үчүн: «Биринчи катыныңды алганда эмнеге анан минтип нан ташып акча чогулткан жок элең? Аялың азыр жылуу үйдө олтурат. А сен болсо темселеп акча чогултуп нан ташып жүрөсүң. Биринчи катының ушинтип сени качан жумшады эле?» Мындайда Кумарбектин оозунан сөзү түшүп, талкан жутуп алгансып туруп алмай адаты бар эле. Үйүнө эле кыйын. Эгер Болотбектин сөзүн апасы же Бурулкан айта турган болсо, анда ичак сөз таап, катыра жооп берет эле. Азыр болсо оозуна сөз келбей үңкүйүп олтура берди. Ичинен Бурулканга жини келе баштады. Ортодо кызып калган Болотбек стаканга жарымынан арак коюп, анысын Кумарбекке сунду. «Ме Кумарбек, чыныгы эркек болсоң алып жибер. Эгер катыныңдан корксоң, анда ооз тийип бер», деди. 4 ай илгери Бурулкан жаңы келин болуп келгенде, экинчи арак ичсем эркек болбой калайын деген убадасынан жарма досу Болотбектин сөзүн жогору коюп, эрдик кылгансып, стакандагы аракты так көтөрө алып жиберди. «Болотбек, мен эч качан аялга баш ийбейм. Жана баш ийип да көргөн эмесмин». Болотбек Кумарбектин эрдигине энеси эркек төрөгөнсүп сүйүнүп кетти.
Кумарбек, сөзүмдү кайра алдым. Анда-санда жолугушканда тең тушпалдар менен аз-аздан ичип койсо, эч нерсе болбойт, деп сөз менен жайкап койду. Көптөн бери ичпегенге ичине кирген 100 грамм бат эле башына урду. Болотбек Кумарбек 100 грамм алганына сүйүнгөн жок. Анын жип учу табылганына сүйүндү. Эми Кумарбектин арагын ичсек болот деп ойлоду. Кумарбек ошол күнү бутуна тура албай мас болуп үйүнө келди. Кечке чыйпылыктап күткөн үчөөндө кайдагы уйку. Үчөөнүн тең тилеги бар эле. Кумарбек арак ичпей келсе экен деген. Бирок үчөөнүн тилеги тетири чыкты. Кумарбек арак ичмек турсун, бутуна тура албай келгени бир чырдын чыгышын айгинелеп турду. Кайран ата менен эне ай. Ошондо да уулуна катуу айта алышпай жалтактап, эптеп уктатуунун амалын кылышты. Бурулган Кумарбектин бул жоругуна абдан өкүндү. Жаңы элди нан алганга көндүрүп келатканда, берген убадасына турбай, эркектик сөзүнөн тайганы анын кыжырын келтирди. Кирери менен ачууланып кирди. Сен мени башкарып, ноктолоп алдыңа салып, айдап алгың гана келген экен да. Мен сага көргөзөм, ноктологон кандай экенин, деп Болотбек классташынын айткан сөзүн сүйлөп бүтүп, бош турган Бурулканды күч менен чапты эле. Бурулкан жалп эле кулады. Ошондо да Бурулкан эч үн катпай, бузукунун тилине кирген экенсиң деп көз ачыктай билип койду. Себеби Кумарбекти үйдө жокто классташтары издеп келип, күңкүлдөп сүйлөп үйдөн узап баратканда алардын жаман адамдар экенин билген. Бурулкан жерге учуп түшкөндө бери жактан кайынатасы менен кайненеси чырылдап ортого түшө калды. Ата-энесин көчүгүнө жуккан боктой көрбөгөн Кумарбек экөөнү эки жакка алып ыргытып, Бурулканды басып чыгылды да колунун кычуусу канганча сабап ички үйгө барып жатып алды. Мастык менен «Сен мени шаардан келген досумдун алдында жер караттың», деп Болотбектин атын айтпай койгон эле. 3 айдан ашык боюнда бар Бурулкандын боюнан козголуп, түнү менен ичи ооруп, Чаектеги ооруканага кайненеси түнү менен кошунасын айдатып жеткирип, жаткызып коюп, эртең менен үйгө келгенде Кумарбек тоону томкоруп, ойду омкоруп салгансып, али уктап жаткан эле. Күн тоонун үстүнө аркан бою көтөрүлгөндө Кумарбек жууркандан башын көтөрүп, «Бурулкан!» деп кыйкырды. Тамагы катып суусап калган эле. Энеси байкуш чуркап келип, «Эмне болду?» деп сурады. Кумарбек көнгөн адаты менен, «Мен сени чакырган жокмун. Бурулкан керек мага». Бүжүрөп баласынан корккон эне, «Ал больницага жатпадыбы, үйдө жок». Кумарбек таң алып, ордунан туруп башын чайкап, «Эмне больницага жатты? Бир жери оорудубу?» «Ай койчу балам, кечинде өзүң катуу сабабадыңбы? Боюнан козголуп, ич ооругандан түнү менен Чаекке жеткизип, ооруканага жаткызып келдим. Абалы оор деди врач. Ушул аракты эмнеге ичесиң? Жакшы болуп оңолуп калдың эле». Кумарбек эми гана түндөгү окуяны эстеп, «Апа, эмне врач Бурулкандын оорусу катуу деп айттыбы?» деп өкүнүп, көзүн алайта карады. «Өчүң бардай сабасаң, анан оорубай коет беле. Бети башынан таамтык жок. Өлүн көрөйүн, жанагы Райымкулдун Болотбек деген баласына Бурулкан эмне кылды? Сени жөн эле Бурулкан атасын өлтүргөнсүп тукурган го. Сөзгө келбей атаң экөөбүздү эки жакка алып ыргытып, басып алып сабадың». Эми гана бир баштан эстеген Кумарбек бекер куру намыс калтырганына өкүнүп жер карады. Андан дагы 100 нанга заказ алганын эстеп, Болотбекти жекире сөгүп алды. Буга чейин эле Жусуп Аксакал Райымкулдун үйүнө барып, Болотбекти жектеп урушуп келген. Болотбек дагы Кумарбектин жоругун угуп, эки жаштын ортосуна от коюп, ажырашканга түрткү болгонуна абдан өкүндү. Андан дагы Жусуп Аксакалдын «Ичсең өзүң иче бербейсиңби? Бирөөнүн жашоосуна кийлигишпей, жаңы гана Кумарбектин чырынан кутулуп, эстүү келиндүү болуп, неберелүү болобуз деген кемпир экөөбүздүн тилегибизди таш каптырдың» дегенде Болотбектин күйбөгөн жери күйүп, уятынан араң турду. Көрсө адам баласын жаман жолго үндө батыл экен да. Аны жаман жолдон алып чыгуу азап экенин эми гана түшүндү. Бурулкан 4 айда адам сымал айбанды адам кылып келатканда, бир гана ооз сөз менен 4 айлык эмгекти жууп салганы туурабы? Атасы да Болотбекти катыра сөктү. «Сен шаардан бирөөнүн үй бүлөсүн бузайын деп келдиң беле? Билесиң да, Кумарбектин кыял жоругун. Бул киши айткандай жаңы эле адам болуп келатпадыбы эле» деп жакшы эле урушту. Кекиртек үчүн бейкут жашап жаткан үй бүлөгө бүлүк салган Болотбек айылда токтоп тура албайт эле. Чогуу өскөн досунун көп эле жаман жосундарына күбө болгонун эстегенде, муну убагында ойлонбогонуна өкүндү. Андан дагы ушул күнү кечкиге Келдибек досу конокко чакырган эле. Кумарбекти кошо аялы менен отко киргизгеним болсун деп айткан. Сөзсүз келинчегиңди ээрчитип кел деген. Эми баары тетирисинен чыкты да калды.
ал болсо даярданып аткан конок камын көрүп. Медет сабыр сынчыны айылына жеткизип келгенден кийин өзүнө жаккан сулуу чумак келген жогорку окуу жайдын 5 курсунда окуган Жамал деген кызды экинчи аял кылып алды. Бирок нике кыйдырган жок. Албетте бул кызды сабыр сынчыга көргөзгөн эмес болчу. Өзүнүн көңүлүнө жаккан үчүн алды. Үйүндөгүлөргө дагы билгизген жок. Жамал чүйдөн 1 айылынан болот. Шаарда өсүп, шаарда чоңойгон. Орус тили менен англис тилинде эркин сүйлөп, өзүн дагы эркин алып жүргөнгө көнгөн кыз эле. Бул кызды Медет көз менен гана сүйгөнүн кийин билди. Себеби экөөнүн чогуу жашаганы чынында Медетти материалдык жактан бир топ кысып жиберди. Институтта жакшы окуганы менен Эрке бардар үйдө чоңойгондуктан сарам жалдоону билбей, батылы Медеттин көңүлүн оорутканга үлгүрдү. Баарына чыдап жашай берет эле. Эмнегедир акыркы убакта тартынбай чылым чегип, дос кыздары менен огу жок конок уюштуруп, билгенин жасаганга өткөнү кыжырын келтирди. Медеттин коюнуна жатып эле бергени болбосо эч нерсеге жөндөмсүз болуп чыкты. Баарын текши сынай караган Медет Жамалдан бурулкан алда канча жогору экенин дароо байкады. Көз алдына бурулкан тартылып, анын бекер табылган 1 сомдон корктоп айткан сөзүн эстеди. Медет байкенин акчасына эле тамак иче берсек болбойт деп, сабыр сынчыга айткан эле адептүүлүктүн белгиси экенин ошондо эле байкаган. Ал эми Медет Жамалды канча жолу ресторанга киргизди. Бир да жолу бурулкан айткан сөздөрдү айткан жок эле. Тетрисинче төлө дегенсип, дин кийип басып кеткени Медетти көп капа кылды. Кара топуракка өскөн өсүмдүккө караганда таштак жерде өскөн өсүмдүк сапаттуу болот деп айтылгандай, жаштайынан чыйрак өскөн адамдын келечеги жакшы болорун Медет жашоо турмуштан көп байкады. Көчүк башын томпойтуп, жарашыктуу кийинип, дайыма жайдары жүрсө эле Жамалды жакшы кыз деп ойлогон болчу. Көңүлү түшүп жактырып калганыча, аны менен 3 ай жашабай жатып, андан өзүн оолак кармагысы келип, аргандай шылтоо айтып, ага көп жолу ой калды. Андан дагы анын чылым чеккенин көргөндөн бери көңүлү ренжип, сынчыдан айткан сөзүн эстеди. Негизи эле аял заты өзүнүн сулуулугу менен эркекти батпагындырат, бирок анын кылыгы кийин чыгат. Бекер айтылган эмес, кыз кезинде баары жакшы, жаман аял кайдан чыгат дегени. Машинада жеңил музыка угуп олтуруп, ойго чөмүлгөн Медер сабыр сынчыга барып келүүнү ойлоду. Бул аялы төрөп түшсө, такыр эле мойнуна минип алчудай. Бир жолу так ушул Жамалдай болгон сулуу кызды сынчыга көргөзгөндө, сабыр сынчы ал кызды сынап берген. Бардар жерден кыз экен. Кийингенине караганда эрке болуп чоңоюптур. Эгер бул кызды алсаң, кийин сага тили тийип калат. Мындай кыздарга көп кызыга бербе. Бекер жеринен кыз шайтан деп айтылган эмес. Баарын тең ойло. Жаңы буюм көзгө кандай жакшы көрүнсө, бойго жеткен кыз дагы сүйкүмдүү көрүнөт. Качан кызыгы тараганда эгер ал кыздын адамдык сапаты жаман болсо, сапатсыз буюмдай болуп калат. Калган сөздү өзүң түшүн деген маанилүү сөзүн эстеди. Кап, бекер кылган экенмин. Жамалдын эмнесине кызыктым. Сынчыга бир көрсөтүп койсом болмок экен деп, радионун үнүн басып, сынчыга барып келүүнү туура көрдү. Машинасын оталдырып, ойго чөмүлүп, үйүн көздөй жөнөдү. Бирок ага качан барат белгисиз. Күн төбөдөн ооп, бешим намаз окулуп бүткөнгө чейин Кумарбек төшөктөн турган жок. Өзүн өзү жемелеп, күлүгөйлөрдүн кучагында башы ооруганча ойлонуп жатты. Көңүлү суздагы канча убакыт жатат эле, эгер сырттан Келдибек досу кирип келбегенде. Кара чий баркут шырмал, башындагы солдаттын көк тумагы, согончогу жыртык байпакчан, узун бойлуу кара торусунан келген арык чырай Келдибек кобуранып сүйлөп, Кумарбек жаткан бөлмөнүн эшигин ачты. Турбайсың? Ушул убакка чейин ким жатат? Кече эмне деп сөз бердиң эле? Алмира аяшын катуу даярданып атат. Келдибекти көргөндө гана кечеки сүйлөшкөн сөздөрдү эстеп, ого бетер кабагы бүркөлдү. Келдибек ансайын, сен 15 лепешка нан салып берем деп убада бербедиң беле? Сага ишенип борсокту да аз жасап койду. Баса, кана бурулкан. Кумарбек тилин жутуп алган адамдай, чүң катпай, бирөө жакадан алып муунткандай деми кыстыгып, аба жетишпегендей абалда калды. Үй караңгы болуп, бурулкандын баркын уйкудан ойгонуп эсине келгенде эле билген. Ал турсун бурулканды сүйөрүн, ансыз жашоо күңүрт экенин билип, башын чайкап алып, суроолуу карап турган досуна көңүлсүз. Кече силер менен арак ичем деп, Болотбектин сөзүнө кирип, куру намыс калтырып, аяшыңды катуу сабап коюптурмун. Боюнан козголуп, чайекке ооруканада апам алып барып жаткызып келиптир. Турсунбектен дагы 100 нан заказ алгам. Ага эмне деп жооп берем? Айпарынан да бурулканга жаман болуптур. Эмнегедир бурулкан жок үй караңгы болуп, бул жерде тургум келбей жатат.
Ал турсун, ажатканага да бара албай турам. Жөн эле баары башкача болуп, өзгөрүп кетчүдөй болуп атат. Эми эмне кылсам болот? Акыл айтчы. Кече чогулткан акчанын баарын чачтым. Мени эми бурулкан кечирбейт го. Мен ага үйлөнгөндө эле эркекче сөз бергем, экинчи арак ичпейм деп. Ошондо берген убадамдан Болотбектин бир ооз сөзү күчтүү болуп кетпедиби? Кап. Кече силерге жолукпаганымда баары башкача болбойт беле. Болотбекке жолуктуңбу? Жок. Ага азыр сенден чыгып барайын дегем. Бекер болгон экен. Арактын арты ошол да. Элдин баары бурулканды жакшы келдин деп мактап атышты эле. Мейли. Анда мен жылайын. Кечинде үйгө кел, ошондо акылдашып бир чечимге келели. Азыр экөөбүз эч нерсени чече албайбыз. Кумарбек корс чөтөлүп бир тамеки чектирип кетчи. Антпесең ойлонуп атып, мээме кан куюлуп кетмей болду. Келдибек төш жөнтөгүнөн чыпкасыз тамекисинен бирди сунду. Келдибек үйдөн чыгып кеткенде Кумарбек тамекисинин түтүнүн асманга үйлөп, терезеде турган Бурулкандын жоолугун көрүп, анын жаңы келген кезин эстеп кетти. Бурулкандын сенин ата-энеңди сыйлап олтурам деген сөзүн эстеди. Апасы менен атасын аяп кетти. Элес булас кечинде экөөнү эки жакка кыргытканын эстеди. Ушул убакта эшик кый чети ачылып, апасы кирип келди. «Я балам, өзөгүң карайып кетти. Турсаң боло. Картошка кууруп койдум. Тамак ичип алып жаат кайра. Тиги ылдыйкы көчөтө жашаган Турсунбек келгенинен аялы ооруп, чайекке кетти деп койдум. Андан 100 нанга заказ алдың беле?» Кумарбек бир топко унчукпай турду да апасын аяп кетти. «Азыр турам, бара бериңиз», деп сылык сүйлөп, ордунан туруп кийине баштады. Бурулкан ооруканага абдан оор келди. Дагы жакшы убагында келгени. Врачтар керектүү дарысын сайып, Кочкорго тез жардам машинасы менен алып кетишти. Дарынын күчү аз да болсо жардам берди. Бирок Бурулкан доктурлардын сөзүн угуп ушунчалык капа болду. Боюнан алыш керек деген сөз кулагына жаңырып туруп алды. Чай караганда шаарга жакын болгондуктанбы, Кочкордо шарт бар эле. Тез жардам машинасы Кочкорго келери менен Бурулканды операцияга даярдашты. 2 күндөн кийин гана көзүн ачкан Бурулкан эмне болуп өткөнүн али эстей албай көпкө жатты. Качан гана Кумарбекти көргөндө, өткөндө бир баштан эстей баштады. Кумарбек жанына басып келип, «Бурулкан, сага эмне болду? Эсиңе келчи», деди. Бурулкан бир нерсе айтайын деп барып, сүйлөй албай койду. Ал турсун Кумарбекти көргүсү келбей, башын ар жакка буруп жаткан калыбында ыйлап жиберди. Бул убакта бети башынын шишиги көгү тарап калган болчу. Адам итке теңелбейт дегендей, бир убакта ушул этке теңелбейинчи деп башын бери буруп, «Атам менен апам кандай жатышат? Аларды урган жоксуңбу?» деп сурады. Ушул айтылган сөз Кумарбекке катуу тийди. Ичинен өзү араң жатса, апам менен атамды ойлоп жүрөт. Ушул Бурулкан ойлогон ойду мен эмнеге ойлобойм деп ойлоп койду. Ооз учунан «Жакшы эле жатышат, сага салам айтышты», деп оозу бош айтты да Бурулкандан көзүн тартып алды. Ушул жерден Кумарбек өзүнүн бас адам экенин билип, өзүн жарык дүйнөгө ылайык көрбөй кетти. Ичкен арагына, тарткан чылымына корстон болуп, ата-энесине тынчтык бербей чыр салган эле адамдагы өтө пас касиетти билгизерин билген эмес буга чейин. Сырттан келген ак халатчан медсестра Кумарбекке «Сиз сыртка чыгып туруңуз. Биз азыр ийне сайып, давлениясын ченейбиз. Врач келет азыр». Кумарбек күнөөсүн мойнуна алгансып, Бурулканды аял сезим менен карап сыртка чыкты да, чоң теректин түбүндөгү олтургучка олтуруп, чылым күйгүзүп, врачтын айткан сөзүн эстеди. «Ичсең да акылың менен ичпейт белең. Эркек бала экен, боюнан алдык. Эми келинчегиң төрөттөн калды. Эгер биз баланы боюнан албасак, келинчегиңдин жашоосу бүтмөк. Биз ага айтпайбыз, эми төрөбөйсүң деп. Ансыз деле анын өмүрү бычактын мизинде. Эми мындан ары анын көңүлүн оорутпа», деген эле. Барынан дагы келинчегиң эми төрөбөйт деген сөзү катуу тийди. Жанында өтүп бараткан карыя ага кайрылып калды. «Я балам, Саткын деген врачты тааныбайсыңбы?» Кумарбек олтурган калыбында башын чайкап койду. Абышка анын жанында өтүп баратып күбүрөндү. «Тартиби жок бала го, салам бергенге жарабайт да». Чоочун эле Абышканын айткан сөзүн уккан Кумарбек дагы ыңгайсыз абалда калды. Жайылып аккан агымы жай суудай убакыт билинбей өтө берди. Медеттин көңүлү чөгүп, эмнегедир бирдемеге куса болгондой жүрдү. Көңүлдөшү, тактап айтканда Жамалды көрөйүн деген көзү жок. Ал үйгө каттоосу такыр эле сээлдеп, аны менен ачык сүйлөшүп, ажырашууну ойлоду. Бирок ыңгайын күтүп жүрдү. Жума күнү кечинде жөн жерден эле туруп, Медет Кочкорду көздөй жөнөдү. Сабыр сынчыга кеңеш сураганы. Себеби мурунку күнү Жамал ачык эле Медетке «Үйдү менин наамыма каттат, эмнегедир менден кызыгың тарап баратат, эмне келбей кеттиң» деген сөздөрдү айтканда,
оңгулуктуу жооп бербей шашып атам деген шылтоону бетке кармап кетип калды. Бир сутка аркы беркини ойлоп, акыры оюнун аягына чыга албаган соң, эртең жумуш жок деген ойго жетеленип, Кочкорго жөнөгөн себеби ушул болду. Шаардан кеч чыккангабы акшам убагында көздөгөн жерине жетип келди. Машинанын үнүн укканда сынчы сыртка чыкты. Медет Сабыр сынчыны көргөндө чоң атасы Кабылды көргөнсөп эреркеп кетти. Машинадан түшүп эле кадамын кенен таштап сынчыга жакындады. Экөө кучакташып көрүшүп, сагынышып калган жакын адамдардай бирин бири бир топко кое бербей турду. Көңүл сүйгөн адам менен жолугушу кандай жакшы маанай тартуулайт. Айткандай экөө тең күлүп, жайдары кабак менен алып сурашып, анан үйдүн астанасына атташты. Сынчынын кызматчы кызы уялыңкы түр менен саламатсызбы деп учурашып, төргөтүңүз деди. Медет бул кыздын мамилесинен кандайдыр бир аруулукту, аял затына таандык жакшы сапаттарды байкады да, дароо ою менен Жамал экөөнү салыштырганга үлгүрдү. Шыбы жапыс, бирок ыңгайлуу үйгө кирген Медет өзүн эркин сезип сынчыга суктана карады да, сиздин үйүңүз кичине болгону менен 3-4 этаж особняктардан да кенен жана жарык сезилет экен. Үйдө кандайдыр бир сыр бардай, деди. Сынчы күлүмсүрөгөн калыбынан жазбай, үй таза да, эч кандай ичимдик жок. Бул жерден жаман сөздөр сүйлөнбөйт. Дили таза адамдар келип шарият сөздөрдү сүйлөйт. Бул кыз дагы намаз окуйт. Кыскасы да араты бар адамдар көзгө сүйкүмдүү көрүнөт. Мен сага айтпадым беле, баягы үйдү сатып аларда. Үйдө жакшы адамдар жашаптыр деп. Анын сыңары ар бир үйдүн аурасы ар түрдүү болот. Буга убак келгенде түшүнөсүң. Алдыга жаңы демделген чай келгенде сөз үзүлүп, тасмалга көңүл бурулду. Иймине чай сунган кыздын ар бир кыймылын байкаган Медет ургач адамдардын анын уялганы менен барктуу экенин баамдап билди. Сөздөн сөз чыгып олтуруп Сабыр сынчы өкүнгөн түр менен, мен Бурулканга жолуктум 2 күн илгери, ооруканага жатыптыр. Кайран кыз начар күйөөгө туш болуп майышып келген экен. Ал эмнеге ооруканага жатыптыр? деп суроо салып жооп күтүп туруп калды. Сабыр сынчы бир топко берилген суроону жоопсуз калтырып, бир окумда гана катуу үшкүрүнүп алып, кайран кызга абдан эле жаман болгон экен. Мен алгач Бурулканды көргөндө тааныган эмесмин. Качан гана мени жылмая карап салам бергенде, көргөн көзүмө ишенбей, анын берген саламында алик албай, тиктеген бойдон тура бериптирмин. Чынын айтсам, аны көрүп алып, ыйлагым келип кетти. Накыл кептер бекер айтылбайт. Баары турмуштан алынат. Кыздын багы жакшы күйөө, бул сөз дагы турмуштан алынган. Ата канат. Жок дегенде Бурулкандын күйөөсү жаман болсо дагы, өз оокатына тыңбала төрөп берет эле андан. Боюнан түшкөнү чатак иш болду. Күйөөсү мас болуп алып катуу сабап коюптур. Анан чаектен Кочкорго алып келишип, дарынын күчү менен доктурлар өзүнүн жанын араң алып калышыптыр. Мен Саткын деген врачка ооруканага баргам өткөндө. Ошондо чоң теректин түбүндө бир жигит чылым чегип олтурганын көргөм. Аны көргөндө эле байкагам. Тартиби начар бала экенин. Көрсө ошол бала Бурулкандын күйөөсү экен. Карабайсыңбы? Өзү арак ичкен аз келгенсип, эми боюнда бар Бурулканды сабаганы. Жок дегенде ичтеги баланы аяп койсо боло. Андай арактын кулу болгон, өз кызыкчылыгын гана ойлогон адамдардан эч кимге жакшылык жок. Бурулкан жөнүндө жагымсыз сөз уккан Медет бир топко ойлонуп, эч үн катпай олтурду да, бир кезде, сиз туура айтасыз. Арак ичкен адам өз кызыкчылыгын гана ойлоп калат. Жаман болгон экен. Эми азыр Бурулкандын ден соолугу кандай? Жакшы болуп калыптырбы? Сынчы ысык чайдан уртап көңүлү пас. Ден соолугу жакшы, бирок ал эми төрөттөн калды да. Бала төрөбөгөндөн кийин эми ага жашоо кызыксыз болуп калат. Ургач адам сөзсүз төрөшү керек. Аял кишини бала төрөп, бала баксын деп жараткан. Көчүгүн томпойтуп көчөдө басыш үчүн эмес. Кесар койдун куйругундай жан башын чайкап баскан аял затын көрүп алып эле ит атайым тутула берчү болду. Деп иштеги богун чыгарып алгысы келдиби, берилүү менен сөзүн баштады. Айланайын өзүң калыс болчу Медет. Жана түшченде 5 намаз окуп болуп базарга баргам. Ишенесиңби? Келбетине карасам жашы 50дөн ашкан семиз аял шым кийип көчөнү ээлеп басып баратыптыр. Аны көрүп алып көңүлүм айнып, кайра жарым жолдон артка кайттым. Жаш кыздарга мейли, эми 50дөн ашкан катынга эмне шам? Медет күлүп, сиздин сөзгө кошулам. Бирок сиз ушул темада көп сүйлөйсүз. Мен сизге өткөндө шаарда жүргөндө эле айтпадым беле? Ар ким өзүнүн ыгына жараша кийинет деп. Ага эмне мынча капа болосуз? Ар ким өзү билгендей кийине берсин.
Сынчы уялып кетти да үн катпай олтуруп калды. Медет көңүлүн сындырып алдымбы деген ойдо жооткотуп: "Сиз мени кечирип коюңуз. Ашыкча сүйлөп алдым окшойт." Сынчы күлүмсүрөп: "Медет, сен бул жерден туура эле кеп козгодуң. Бирок сөздү кайра эле угуу сага деле кызык эмес. Аны коюп өзүңдү эмне жаңылык сүйлөп отур. Шаарда эмне кеп бар?" Медет чөнтөгүнөн жүз арчысын алып чыгып, чекесин сүртүп, сөз күтүп калган Сынчыга уялыңкы түр менен иймине карап, сөздү эмнеден баштаарын билбей туруп калды. Кыраакы Сынчы Медеттин өңүнөн байкады. Андан жагымсыз сөз угарын. Сөзгө конок берип, аны шаштырган жок. Мугалимден сүрдөгөн окуучудай сөздү эмнеден баштаарын билбей, 1-2 мүнөт ой калтырган Медет Сынчынын эмне болду сага деген сөзүнөн улам үшкүрүнүп алып, анан кеп учугун улады. "Мен сизге кеңешпей жана айтпай туруп жашай алып алдым эле. Эми сиз менен кеңешейин деген ойдо келдим", деп сөзүнүн аягын чолок бүтүрдү. Сынчы сөздүн удулунан эле иштин жагдайын билди. Докторлор Бурулканга ашыкча сөз айтышкан жок. Жөн гана ооз учунан "баары жакшы, айыгып кетесиң" деген сөздөрдү айтып, көңүлүн көтөрүп коюшту. Бир апта дегенде араң басканга жарады. Бирок көңүлү суз тартып, түнт болуп кетти. 2 жолу Кумарбек келип кеткени болбосо башка эч ким келген жок, абалын сурап. Бир күнү кечке жуук бактагы олтургучта отуруп Сынчыны көрүп сүйүнүп кетти. Сынчы өзүнүн жумуштары менен ооруканага келип кетип бараткан. Бурулканга жолугам деп эч ойлогон эмес. Экөө көптөн бери көрүшпөгөн адамдардай абдан ысык учурашып, ал жай сурашты. Алгач көргөндө тааныбаган Сынчы качан Бурулкан салам берип жылмая караганда гана аны тааныды. Экөө кеминде 1 сааттан ашык сүйлөшүп туруп, анан тарашты. Сынчы кетеринде абдан капа болуп жолуна түштү. Илдет адамга убакыт өтпөйт эмеспи? Бурулкан дагы бош жаткандан эринип, күткөн эле кайындар жагы. Же ал жактан эч ким келбейт. Жол карабатып жадаптап бүттү. Коңшу палатадагы Жеңишгүл деген келин менен гана сүйлөшпөсө, башка убагын уктоо менен ойлонгонго кетирди. Кумарбек акыркы жолу келгенде 3 күндөн кийин келем деп кеткен. Андан бери 10 күндөн ашык убакыт өттү. Али дайыны жок. Дагы мас болуп, ата-энесинин тынчын алып атат го деген ойдо Бурулкан карып калган кайнэнеси менен кайнатасын аяды. Экөөнү аяй турган жөнү бар. Карыганда жалгыз баладан кордук көргөндөрү өкүнүчтүү эмне? Жок дегенде дагы башка балдар болгондо анда сөз башка эле. Кайнэнесинин сөзүн уккандан бери аларга жан тартып, боор ооруп кетет. Бир күнү Шашкеде кайнэнеси экөө чай ичип олтуруп, катуу сырдашкан. Ошондо Кумарбекти эмне кылып өстүргөндөрү жөнүндө айтып бердиле. Чайына бал салып, балыктын эти менен баккан баласы эми минтип чоңоюп алып, жасаган жоругу жолдо калсын. Терезеде сыртты карап олтурган калыбында буга чейинки жашаган жашоосун бир баштан эстеп, кыз болуп калганына өкүндү. Эгер мен эркек болсом, Кумарбектей болуп, арактын аркасынан түшпөй, аялым менен ынтымакта жашайт элем. Бир келген жашоого терең көз караш менен карап, мазмундуу жашаганга эмне жетсин? Чынында Кумарбек сабагандай иш кылган жокмун го. Эмне максат менен мени сабады деп өзүнүн суроосуна жооп таба албай турганда, палатанын эшиги ачылып, өзүнүн эжеси Калида кирип келди. Бурулкан көргөн көзүнө ишенген жок. Ордунан атып туруп эле эжесин кучактап калды. Дароо көзүнө жаш келип, эреркеп кетти. Андан дагы врач 3 күндөн кийин чыгасың деп айткан болчу. Үйдөн киши келбесе кантип чыгам деп ойлонуп, көңүлү кирдеп аткан эле. Бурулкандын эжеси Калида жумгалга барган. Энеси Байкуш дайынын билип кел. Отко кирип качан келишет, эгер мүмкүн болсо кийинки аптанын аягында келишсин деп чакырганча, Бурулканга учурашканча барган жерин көрүп кел деп жиберген эле. Калида жумгалга келип, үйдү сураштырып таап, астананы аттап киргенде эле көңүлү муздап, иренжип кетти. Бул убакта Кумарбек адаттагыдай эле мас болуп алып, ата-энесинин тынчын кетирип жаткан. Андан дагы сырттан кирген Калидага да ороңдоп, саламды алик албай, сага ким керек деди. Бери жакта багып өстүргөндөрүнө күнөөкөр болгондой, атасы менен апасы бүшүркөп турган эле. Сыртта күн суук. Эптеп жылуу үйгө жетсем дегенде эки көзү төрт болуп келген Калида күйөө баласынын орой мамилесинен улам ичиркенип алды. Кайра артка кетенчиктеп, Бурулкан бул үйдө жашайбы деп сурап, көзү кызарган Кумарбекти тике карай албай, жооп күтүп туруп калды да дароо үйдүн ичине көз жүгүрттү. Кумарбек Калиданы Бурулканга окшоштуруп, өзүн токтоо кармоого аракет кылып, "Бурулканды кайдан тааныйсыңар?" деп тайсалдай түштү. Калида турган абалынан жазбай, "Мен эжеси болом, учурашайын деп келдим эле." Кумарбек калып күлүп, "Келгиле, өйдөткүлө. Бурулкандын эжеси болсоңор, жакшы экен." Бул убакта бүшүркөп турган ата-энеси кыймылга келип,
Өткүлө, деп көлдөлөң салып, Калиданы төргө өткөзүп, электр чайнекке чай койду. Кумарбек уялганынан сыртка чыгып кеткен боюнча кайра келген жок. Алдыга чай келгенде гана Калида: "Бурулкан кайда кеткен? Көрүнбөйт го?" деп кудагыйын карады да жооп күтүп туруп калды. Баятан бери даярдап койду эле бул суроого жоопту. Өткөндө ичим дегенинен больницага алып барсак, боюнан козголуптур. Анан жаткызып келсек, Кочкорго алып кетиптир. Азыр жакшы болуп калды, камсадабаңыз, деп актангансып сөзүнүн аягына чыкты. Калида оюна жаман деле алган жок. Себеби биринчи төрөттөгү келиндерди доктурлар больницага жаткыза берет эмеспи деп ойлоп, апасынын айткандарын айтып, кийинки жуманын аягында отко кирип баргыла деди. Буга чейин 2 жолу чакырышкан эле. Бул жолу уят болбой барыш керек болчу. Бирок эч шарт жок. Бурулканды бетке кармап, "Келинибиз ооруп атса, шашпай эле күн жылыганда барсак кандай болот? Биздин оюбузда эле турат. Ушул айдын ичинде баралы деп даярданып аттык эле", демиш болду. Калида оозу бош сүйлөгөн кудагыйынын сөзүнө ичи толгон жок. Эртеси эртең менен жол тосуп Кочкорго келди. Кыштын күнү кыска эмеспи? Жумгалдан Кочкорго жол тосуп келгенче эле Шашкеден ооду. Калида сиңдиси Бурулканды көргөндө алгач таң азарын алган жок. Бурулкан качан эрирке уйлаганда гана бир туугандык аял сезими козголуп, кучактаган сиңдисинин кебетесине тигилип, көңүл бура карады. "Мени кантип таап келдиңиз?" деди. Калида маанайып аз болгон ишти, анан күйөө баласы Кумарбектин жоругун үстүртөн айтып берди. Кумарбектин жоругун уккан Бурулкан үшкүрүнүп, "Баягы тас кейпине кайра келген тура. Андай баланын баарынан жогу жакшы. Анын байкуш ата-энесине убал болду. Канча менет менен багып чоңойтушса, чоңойгондон кийин баласынын кейпи тиги." Калида Бурулкандын сөзүн угуп болуп, "Эми качан чыгасың?" деп сурап, сиңдисинин көзүнөн бир сырды издегенсип, көзүн аяр тигиле карап аяп кетти. Эжесинин суроосу Бурулкандын ички жарасын козгоду. Эч шашылбаган калыбында: "Врач бүрсүгүнү чык деген. Бирок тигилер тараптан эч ким келбейт го. Өзүм эле чыгып кете берейин десем, жол кирем жок", деп өкүнгөн түр көргөзө, алсыз көзү менен Калиданы жалтактай карады. Бул көз караштан Калида баарын толук түшүнүп: "Сен эми ал жакка барбай эле кой. Сени мен алып кетем үйгө. Эгер сен ал жакка барсаң, адамсымал айбан күйөөң сени кайра сабап кордук көргөзөт. Эртең врачыңа жолугуп сүйлөшүп көрөйүн", деди. Ушул убакта сырттан бир баштык көтөргөн Медет кирип келди. Сынчы Медеттин сөзүн айттырбай түшүндү. Медет: "Илгери бир акылман адам кыктуу жерде өскөн кооз гүлдөн корк деп айткан экен. Бул сөздүн түшүндүрмөсү тартиби жок үй бүлөдө өскөн сулуу кыздан корк деген экен. Сөзүңө караганда сен дагы бир тартиби жок сулуу кызды алып алган түрүң бар. Кээ бир кыздар оу жок назданабыз деп атып, эч нерсеге чыдамы жок болуп калышат. Турмуш деген өйдө ылдыйы менен кызык. Азыраак эле кыйынчылыкка туруштук бере албаган үлбүрөгөн кыз кантип бала төрөйт? Аны өзүң эле анализдеп ал. Эми сен ал кыз менен никеге турдуңбу?" деп суроо сураган сынчы Медеттин көзүн тике карады. Эч айттырбай эле баарын билип алган сынчыга Медет: "Али никеге тура элекпиз. Менин андан бат эле көңүлүм калып калды. Эми кантип никеге турмак элем? Аны менен жашоого болбойт го." Сынчы Медеттин ушул мааниде сөз айтарын билип, айтар кеңешин камдап койгон. Ойго алдырып, бир маанилүү сөз айтчудай, сабырсынчы тасмалды тиктеген тейинче бир топко олтуруп, анан Медет менен кызматчы кызды карап коюп, дагы ойго алдырып ийди. Медет иймине чай сунган кыздын назик жана элпек кыймылына кызыга, ага карата ыраазычылык сөзүн айткысы келди. Бирок тартынды. Негизи эле ургач адам өзүнүн аруу кыймылы, тартынчаактыгы менен улуу көрүнөрүн баарыбыз билсек дагы, ага көңүл бурбай келебиз. Эркек танаанын жүрөгүн туйлатып, сыздаткан бир гана аял зат экенин танып болбойт. Ичи таза, кең мүнөзү менен кандай гана менменсиген баатырды, чөнтөгүн акча тиреген, эч кимди теңине албаган бай адамдын дагы көзүн жалтаңдатып, тик каратпай сүрдөтөт эмеспи? Медет кызматчы кызды караганда экөөнүн көздөрү чагыла түштү да, алгач Медет көзүн тартып алды. Ушул жерден гана Медет сулуулуктун жана арулуктун бийиктигине таң берди. Кызматчы кыздын ысымын билбеген Медет жок дегенде атын сурап билгиси келди. Аңгыча сынчы Медеттин оюн билгенсип, көңүлү көтөрүңкү, тамагын жасап жөтөлүп алып сөзүн улады. Медет бул убакта сынчы менен кызга сырын алдырып койду. Сынчы көзүнүн кыйыгы менен Медетти карап: "Мен сенин жашай алганыңды көрбөй туруп эле кандай адам экениңди билдим. Башта кеп кылгандай, сен кыктуу жерде өскөн кызыл гүлдү үзүп алган турбайсыңбы? Мен сага жолукканы канчалаган маанилүү сөздөрдү айттым. Сен болсо ага эч маани бербептирсиң. Жаш бала болбогондон кийин алдартыңды карап иш кылсаң болмок экен.
Менин айткан сөздөрүм текке кеткен турбайбы? Эми ал аялың боюмда бар деп доорунса эмне кыласың? Медетке ушул эле сөз жетишпей турган. Бир ооз сөз менен сынчы Медеттин жүлүнүнө жеткидей түшүндүрүп койду. Медет сынчыга кайрып сөз айта албай, уялганынан жер карап, кызматчы кыз сыртка чыгып кеткенде гана башын жерден көтөрүп, "Мени сиз кечирип коюңуз. Сиз айткандай тарбиясы жок жердин сулуу кызына алдандым", деп улутунуп алды. Эртең менен Калида кеткенден кийин үйүнө келген Кумарбек атасы менен энесине оңураңдап, "Эмне, конооңар кеттиби? Аны эмне кылып коноктодуңар? Дагы чакырып келиптирби? Ай чүрөктөй сулуу кызын берип коюшкансып." Канымжан көңүлү суз, тартипсиз уулун жаман көзү менен караган калыбында, "Балам, атаң экөөбүз бул жашоодо сен деп жашап, баарын сага арнап чоңойтсок, сенин бул кылганың туура эмес. Бурулкан ай чүрөктөй сулуу болбосо дагы абдан жакшы келин эле. Керек болсо сен бизди Бурулкандай аябайсың. Эне деген бала үчүн баарына кайыл. Бурулкандын апасы сарсана болуп кызын жибериптир. Дайынын билип кел" деп. Алардыкы деле туура. Кайнежиңе уят болдук. Жакшылап коноктой албай. Бизден көңүлү сынып кетти. Аны коюп эртеңже бир күнү Кочкорго барып кел. Бурулкандын дайынын бил. Атаң экөөбүз минтип алыс жолго чыга албай, каарлыкка моюн сунуп калдык. Кумарбек энесинин оозунан сөзүн жулуп алды. Болду чем, кечкени албай. Кет жугатын кетер көп болсо. Анын мага бир тыйын дагы пайдасы жок. Тууган катындын артынан чуркап эмне кылам? Баласынын жоосунсуз жорго Канымжандын кыжырын келтирди. Катуу сөз айткандан корккон Абышка менен кемпир ичтеринен сызып олтуруп калышты. Башка айлалары жок эле. Жусу өзүнүн жоосунсуз эркелетип, Кумарбектин ою менен болгонуна аябай өкүндү. Кумарбекти эмне кылып гана бакпады. Кумар деген атын дагы өзү коюп, чалчактатып ою менен болбодубу? Эгер азыркы баласынын жоргун убагында билгенде, кемпир экөө куурап, мындай абалда калгандан көрө балдар үйүнө алып барып таштабайт беле. Карыганда багат деп ишенген жалгыз баласынын кейпи тиге. Жусуп карыя бир топко ойлонуп, өткөнүн эстеп олтуруп, көз өтүп кеткен курдашы Азыкбайдын сөзүн эстеди. "Жусуп, балаңды огу жок эркелетпей, жумуш жасатып, аталык тарбияңды берсеңчи. Эгер ушул кейпи менен болсо, анда уулуңдун азабын тартасың" деген эле. Анда Азыкбайдын бул сөзүнө маани берген эмес. Эми гана анын айткандары туура чыкканына ынанды. Медетти көргөн Бурулкан көргөн көзүнө ишенбей, көзүн бат-бат ирмеп, "Байке, сиз кайдан адашып?" деди. "Бурулкан, жакшы болуп калдыңбы?" Медет бул айтылган сөздү берилүү менен айткандыктан, Бурулкан гана эмес, палатадагы кайнежеси Калида дагы Медетти көңүл бура карады. Бир чети жүрөктүн тереңинен, боор тарта чын ыклас менен айтылган сөздүн тереңинде сагыныч жатканын Бурулкан ички сезим менен сезип, көзүн Медеттен тартып алып, уялыңкы түр менен үнүн пас чыгарып, "Жакшы болуп калдым. Бардык кыйынчылык артта калды", деп мукактана жооп берди да, көзүнүн кыйыгы менен уурданып караганда Медеттин экинчи суроосу берилди. "Эмне кыйынчылык? Сени бул абалга туш кылган ким?" Медет билсе да билмексен боло суроо узатты. Бер жакта карап турган эжеси Калида сөздүн төркүнүнөн улам, баягы атасы менен энеси айткан адам ушуго деп билип, сын көзү менен карап турду. Бурулкан үйүнө кийген жупуну халаттын топчусун кармаган тийде, күйөөгө тийген аялдын көзүнөн көк кетпейт деп айткандай, эгер мени салтка таяп ала качып кетпегенде, минтип атам көрбөгөн жерде жүрөт белем. Бул да болсо тагдырдын буйругу. Эми бул жакты желкемдин чуңкуру көрсүн. Мынчалык азап чекпесем, бул сөздү айтпайт элем" деп, ашыкча сөз айтып алганын кеч сезип, сөзүнүн аягын оңдогон болду. Медет Бурулканды көз токтото карап, андагы аял затына таандык жакшы сапаттарды байкап, шаардагы Бурулканга арнап алган тамды, жана аны ээлеп жаткан Жамалды эстеди. Эгер Жамал Бурулкан туш болгон тагдырга кабылганда, эмне болмок деп ойлоп койду. Сөзгө сөз уланып, Медетке эмне болуп бул жакка келип калганын үстүртөн айтып берди да, эмнегедир өзүн ыңгайсыз сезип кетти. Анткени Калиданын ага карата болгон көз карашы ушул абалга алып келген эле. Үнсүз турган сабыр сынчы кыргакылык менен баарын байкап, эки жаш өздөрүнчө сүйлөшүп алсын деген Таисте Калидага кайрылды. "Кызым, сен менин байкашымча Бурулкандын эжеси болосуң го?" деп сурап, экөөнү алмак салмак караган болду. Калида сиңдиси Бурулканга караганда өткүр болгондуктан эч токтолбой, "Туура бамдадыңыз. Сиздердин алдыңызда эле келгем. Сиздер эмес, менин дагы ичим бышып, сиңдимди көрүп алып, ыйлагым келип кетти. Эми мындан ары үйгө эле алып кетем го. Болбосо бул жерден кыйынчылык көргүдөй. Бишкекке алып барып дарылатпаса болбойт го.
Адамдан дагы ушундай ташпор адам чыгат экенин билбептирмин. Бурулкан Али мага эч нерсе айта элек, бирок мен айттырбай эле билип турам, деди. Сынчы башын ийкеп, туура айтасың кызым. Шаарга алып барып дагы дарылатыш керек. Болбосо жаш кезинде адам ооруга көп маани бербей, жаш өткөндө бүт оору башталат турбайбы? Деп сөз улап Калидага кайрылып, атаң апаңдар жакшы турушабы? Деп суроо узаткан болду. Калида оозу бош, жакшы жатышат. Кече жумгалга өтүп кеткем. Эгер Бурулкандын бул жерде экенин билсем, убара болмок эмес экенмин. Апам эмчегимсиздап ооруп атат. Бурулкандын айını бирип кел деп айтканынан жаман оюм жок келип, көңүлүм ооруп олтурат. Чынында эле апам туура баамдаган экен. Эгер мен келбеген болсом, Бурулкан эмне болмок? 2 күндөн кийин врачтар чык деп жатыптыр. Сынчы сөздүн маанисин айттырбай түшүнүп, атың ким кызым? Деди. Калида деп жооп берген келин Сынчыны суроолуу карады. Сынчы ыңгайлуу учурдан пайдаланып, Калида, эгер мүмкүн болсо экөөбүз сыртка чыгып сүйлөшөлүчү. Сага айта турган сөз чыгып калды, деди. Калида Бурулканды карап, Сынчынын сунушунан баш тарта албай, макул деп кыска жооп берип, Сынчыны ээрчип сыртка чыкты. Ушул эле керек белем Медет Бурулканга жакын келип, Бурулкан, сага эмне болду? Эмне болуп бул тагдырга кабыл олтурасың? Мен сенин күйөөгө тийгениңди угуп, ушунчалык капа болдум. Сага арналган таттуу кыялдын баары талкаланды, деп өкүнгөн түргөргөзгөндө Бурулкан чечкиндүү, эч нерсе эмес, баары алдыда. Сиз азыр дагы менден үмүтүңүздү үзбөсөңүз болот. Бир чети туура иш болду. Сиз дагы, мен дагы экинчи жашоо менен жашасак, бири-бирибизге эле эмес, эл алдында да жүзүбүз жарык. Сиздин сөзүңүз эми мага чоң болот. Себебин айтпасам деле түшүнүктүү эмеспи? Деп таамай айтканда, Медет жарк эткизе күлүп, ооба, Бурулкан туура айтасың, деп айтып, аны тик карай албай, андан көзүн ала качып жалтактап калды. Анткени Медет Али Жамал жөнүндө Бурулканга айта элек болчу. Бардык нерсенин жооп бере турган учуру бар эмеспи? Анын Сынчынын сөзүн укпай өңүнө, чырайына кызыгып алган жаш аялы Жамал жөнүндө Бурулканга эмне деп жооп берет? Ал эми Бурулкан өзүнүн актыгын билгизип, байкоосуз туш болгон тагдырына, тарткан кыйынчылыгына өкүнбөй, жүзү жарык Медетке тигилип турду. Кумарбек энесине ороңдогону менен Бурулканга көңүлү түз. Бир гана айыбы арактын азгырыгынан кутула албай, Бурулканды туубаган катын деген сөздү арактын деми менен гана айткан. Чынында өзү деле аракты таштагысы келип, бул азгырыктан кутулсам деген ою бар. Бирок аракеч досторунун даамдуу сөздөрү бул оюн ишке ашырганга тоскоолун тийгизип келет. Күнтөбөгө жакындап калган кезде Жусуп карыя узунунан жаткан карагайга көчүк басып олтурду. Ал кишинин уктап атканын же жөн эле бир нерсени ойлоп олтурганын айырмалап болбойт. Бирок анын кабагы чөгүңкү экенин өзүнүн турпаты эле айтып турду. Чоң шашкеге чейин уктаган Кумарбек эмнегедир мусапырдын кейпин кийип олтурган атасын көрүп, ушунчалык аяп кетти. Эмнеге дегенде аны бул абалга жеткирген өз экенин билет. Кечинде эле орто мас абалында келип, энеси экөөнү кагып силкеп, жагымсыз сөздөр менен көңүлүн сындырбады беле. Бул эми анын көнүмүш адаты эмеспи? Бирок Бурулкан айткандай, бойго жеткени ата-энесин кортутуп, кумар ойноп, арак ичип эмнени гана кылбады. Гөнгөн адат калабы, уйга жүгөн салабы демекчи, Кумарбек баары бир гөнгөн адатынан кутула албасы турган иш эле. Жусуп карыя бир калыпта көчлүп олтуруп, уулу жөнүндө ойлонуп аткан. Эртең менен эле ылдыйкы көчөдө жашаган Темирбек карыя келип, көз жашын агызып, арыз муңун айтып кеткен. Көз өткөн баламдын жылдыгы боло электе уулуң келинимди кармап алып, кыйнаптыр. Бул кандай жосун? Келиним дагы кетем, бул айылга турбайм деп чамынгандан араң токтоттум. Деги сенин уулуң бизди жөн жашатабы деген салкын сөздөрүн айтканда, Жусуп карыя уялгандан эмне айтарын билбей, нес болуп туруп, акырын гана башын ийкеп, өзүм сүйлөшөм аны менен дегенге араң жараган. Кумарбек ататынча, ата сага эмне болду? Содасы түгөнгөн сарттай шалдырап олтурасың. Бирөө сени капа кылдыбы? Деп айтып алып, ашыкча сөз сүйлөп ийгенин тез сезип туруп калды. Жусуп карыя акырын башын көтөрүп, уулум, эл караган бетим жери карап, көчөгө баса албай калдым. Эмне сен тиги Темирбектин келинине асылдың? Баланын күйүтү бир тең, сенин келинине тийишкениң бир тең болгонун Темирбек келип көз жашын агызып айтып кетти. Эгер тилимди алсаң, энең экөөбүз тынч жашайлы. Шаарга болбосо алыс жакка иштеп, тиги жарма достордон алыстап, өз жашооңдун келечегине кам урбасаң, энең экөөбүз ажалыбыздан мурда кетебиз го тиги дүйнөгө. Кап, жок дегенде Бурулкан келиним эле болсо эмне? Энең дагы тигинтип карлыкка моюн сунуп,
идиш аяк кармай албай калды. Кумарбек ушул саам гана атасынын жүрөгүнүн түпкүрүнөн берилип айткан арман муңун угуп, өзүн өзү жек көрүп кетти. Баарынан дагы чогуу өскөн Темирбектин оолу Кайыптын келинчегине кызы улугу менен сууга келген жеринен тийишкенин эстеп, эми бул жерде басып жүрүүгө болбой калганын билип: "Ата, сиз туура айтасыз. Мен эми өз байылыма батпай калдым. Эптеп акча таап бериңиз. Мен шаарды көздөй жылып, андан ары кең Россиянын бир бурчуна барып жашабасам болбой калды", деди чечкиндүү өз күнөөсүн мойнуна алып. Бул жашоого жаралып калганына өкүнгөн түр көргөзүп, атасынын кейпин кийип жер карады. Бурулкан шаардагы ооруканага келгени өзүн абдан эркин сезип, сынчы менен Медетке жолугуп калганына ыраазы болуп, көңүлү өсүп турду. Мунун себеби врачтарга катуу дайындалгандыктан 10 күнгө жетпеген убакыттын ичинде өзүнө келип, кыйналганын унутту. Эртең мененки текшерүүдө Бурулкан өзүн караган врачка кайрылды. "Зейне Сулаймановна, менин угушума караганда биринчи бала бойдон түшсө, ал аял төрөбөй калат деген кеп бар. Эгер айтылган сөз чын болсо, мен эми эне болуу бактысынан ажырап калдымбы? Сизден сураныч, эч нерсени жашырбаңыз." Ак халаты боюна жарашкан, көзүнөн нур төгүлгөн Зейне Булановна берилген суроону Бурулкандан күтпөгөн эле өзүнүн ишин улантып жатып: "Бурулкан, сен айткандай биринчи баланы эне бойдон алдырса, же бойдон түшүп калса 90% төрөбөй калышы толук мүмкүн. Бирок сен коркпо. Сага убагында врачтар туура кам көрүшкөн. Сен төрөйсүң. Бирок 2 жылга чейин сага төрөгөнгө болбойт. 2 жылдан кийин төрөгөнгө толук мүмкүнчүлүгүң бар. Азыр ден соолугуң азыраак кыйналып, жатыныңа доо кеткен. Баары калыбына келгенге чейин күйөөң менен чогуу жатпа. Жок эле дегенде 6 ай убак керек. Эгер мүмкүнчүлүк болсо биз жолдомо берели. Ысык ата курортуна барып эс алып кел. Эң негизгиси эми сен өзүңдү карашың керек." Бурулкандын көздөрү жайнап: "Эже, чын эле эми төрөсөм болот турбайбы? Эгерде сиз айткандай мен төрөсөм, балама же кызыма сизди өкүл апа коем. Кочкордон дагы врачтар айткан эле эми төрөбөйсүң деген мааниде. Айыл жерлеринде шаардагыдай аппараттар жетишсиз да, мен дагы төрөбөй калат го деп ойлогон элем. Кече сен аппаратка түшкөндөгү жыйынтык мага чоң ишенич пайда кылды. Эч жаман ойлоба, сен сөзсүз төрөйсүң", деп врач ишенимдүү айтып, палатадан чыгып кетти. Бурулкан көзүнө келген сүйүнүчтүү жашын жеңинин учу менен арчып, өзүн бактылуу сезип, айлананы суктануу менен карады. Медет сүйлөшүлгөн сөз боюнча Калила менен Бурулканды шаардагы эң жакшы деген бейтапканага жайгаштырып, бул убакта көз байланып, шам намазы окулуп бүтүп калган. Сынчы кой союп коноктогондуктан Кочкордон кеч чыгышкан. Медет сынчыга абдан ыраазы. Кабыл чоң атасынын көп жакшы сапаттарын сынчыдан байкады. Анын өз баласындай кам көргөнү, чын ыклас менен мамиле жасаганы, келечеги кең кеп кеңештерди бергени, оозунан келмеси түшпөй, жакшы гана ойлорду ойлогону Медеттин көңүлүнөн түнөк тапты. Эми айына бир жолу келип кетүүнү алдына максат кылып койду. Ал турсун Калидадагы жол ката сабыр сынчы жөнүндө жакшы оюн айтып келди. Жакшы адамдын артынан жакшы сөз ээрчит демекчи, көңүлдөн орун ала турган сөздөрүнүн көбү сынчыга гана байланыштуу болду. Күнгө жекшемби болгондуктан Медет эртеси эртең менен ишине барып коюп, анан келип тааныш врачтарына кайрылып, кеңешип алып, Бурулканды ооруканага жаткызмак болду. Мейманканадан чыккан соң эмнегедир жүрөгү бир нерсени сезгенсип, машинанын рулун Жамал жашаган үйдү көздөй бурду. Кочкордун түштүк тарабындагы жылаңач, боз чаптуу тоолоруна көз жүгүртө сабырсынчы бир кезде болгон окуяны эстеди. Ал кезде 10-15 жаштагы боз баш бала кез эле. Жаңы гана кыздарга көз агытып, өзүнүн бой тартып келатканын ички туюу сезим менен сезсе дагы, Кадырбек карыянын айткан сөзүн эстеп, ашыкча кыймыл жасагандан тартына өзүн сабырлуу тутуп келет. Ооба, Кадырбек карыя сөзгө чечен, акылы тунук, чечкиндүү, сөздү таап сүйлөгөн, учурунда акыл кошо билген кадырлуу адам болду. Бир жолу сабырсынчы атка камчы салып, алчаңдата бастырып келатканда, атайын токтотуп алып айткан эле: "Балам, көчөдө ат бастыргандан абайла, акырын бастыр. Артыңдан жаман сөз ээрчитип аласың. Мен сенден көптү үмүт кылам. Тектүү жердин тукумусуң. Сенин ата тегиң салт кармаган, алдыны көрө билген касиеттүү адамдардан болгон. Жеңил ойго алдырып, аял затына жетүүнүн аракетин жасаба. Ал сапат жаман адамдарга тиешелүү сапат. Эң негизгиси жаман ойдон алыс бол." Карыя сөзүнүн ушул жерине келгенде, Сейитбектин кызы суу алып жандарынан өтүп калды. Сабырдын көңүлү ушул кызга түшүп жүрчү эле. Аны кылгыра караганда Кадырбек карыя оюн билип: "Мен сага айттым го азыр эле. Сен ал кызга көз артпай эле кой. Ал кыздан балалуу боло албайсың. Андыктан түгөйүңдү башка жактан изде.
дегенде сабыр сынчы уурусун карматкан адамдай: «Сиз аны кайдан билдиңиз?» деп ооз учунан сураганда Кадырбек карыя: Сабыр, сен мен билгенди билбейсиң. Ал кыздын жатынында манден бар экенин мен көрүп турбаймын ба? Мынча айтпасам болот эле, деп өзү билгендери жөнүндө айткан. Сынчы ошол Кадырбек карыя айткан сөздөрдү эстеп, Бурулканды дагы сынай карап, жатынына тоо кеткенин байкап өкүнүп турду. Баланын жакшы чыгышына сөзсүз эненин ичинде жаткан жатыны чоң себепкер, бирок үмүтү илим менен медицинада болчу. Медет Калида менен Бурулканды шаарга алып кеткени санасы ордунда эмес. Бир маал анча алыс эмес тоолорду карап, бир келген жашоонун, жарык дүйнөнүн кереметине кызыгуусу күч. Барган сайын аба ырайынын дагы өзгөрүлгөнүнө өкүнүп, саны көп, сапаты жок өсүмдүктөргө дагы баам салып келет. Тээ илгеркидей өсүмдүктөрдүн дагы күчү жок экенин билип туруп, кантип өкүнбөйт? Сынчынын бул адаты. Анткени өзү билип турса, өкүнбөскө айласы жок эле. Тээ илгерки нарктуу сөздөр дагы сүйлөнбөй, бир гана дүйнө сөзү сүйлөнгөнү Сынчынын көңүлүнө көлөкө түшүрүп келет. Эң негизгиси, эми өзүнүн көңүлүнө толгон кыздан эл керегине жараган чыган оолдун төрөлбөй калышы оюн ойгу туйгу абалда калтырды. Медет Жамалга сатып берген үйгө кечирээк келди. Анын дагы жөнү бар. Анткени өзүнүн кеңешчиси Сабыр Сынчынын айткан сөзү кеч болсо дагы бул үйгө келишине түрткү болду. Бир чети жаш келиндин деми кандайдыр бир сагынычты тартуулаганын Медет тана албайт эле. Арак менен аялдын азгыруусуна туруштук берүү чанда гана эркектин колунан келбесе, көпчүлүк эркектер азгырылып кетиши толук мүмкүн. Машинасынын магнитофонунан чыккан музыканын күүсү Медеттин көңүлүн көтөрүп, азыраак үнүн чоңойтты. Президенттин көчөсү деп аталган Манас көчөсү менен Айны көчөлөрүнүн кесилишинен күн батышты көздөй бурулганда, Медеттин ою дароо бузулуп, машинасынын тормозун дароо тээп токтотту да убакыттын өтүшүн күттү. Себеби такыр башкада. Анткени Жамал учурда үйдө ким менен болду экен деген суроо бүт титин бийлеп алды да кызгануу сезими пайда болду. Оюнун ушул жерине келгенде Медет өзүнүн эки жүздүү адам экенин билди. Анткени аз убакыт илгери эле Бурулканга бүт оюн арнап атып, эми Жамал жөнүндө ойлогону өзүнүн кандай адам экенин айгинелеп турду. Медет чай кайнама убакыт машинадан чыкпай олтуруп, бир бүтүмгө келди да акыры машинаны оталдырып Жамалды көздөй жөнөдү. Бул убакта көз байланып, көгүм кирип калган эле. Имерилиште Медет үйүнүн жанында токтоп турган машинаны көргөндө кызгануу сезими күч алды да дароо үй жакка көз чаптырды. Бул убакта Жамал өзүнүн көңүлдөшү менен эзилишип олтурган. Күтүүсүз кирип келген Медетти көргөндө Жамал эшикти ичинен бекитпей калганына өкүнүп, өзүн кучактап турган Фархатты алсыз өзүнөн оолак түртүп, оозуна сөз келбей, колго түшкөн уурудай алапайын таппай туруп калды. Медет көзүнүн чаарын чыгара сүрдүү карап, «Оокатыңды кыл дагы, үйдөн чыгып кет азыр», деди. Жамал сүрдүү көз карашка туруштук бере албай, денеси калтырап, болгон кийим-кечилерин иретсиз чемоданга салып, эптеп ушул кыйынчылыктан кутулуунун амалын кылды. Ал эми Фархаттын өңү купкуу болуп, ашыкча кыймыл жасагандан коркуп турду. Качан экөө ээрчише үйдөн чыгып баратканда, Медет өктөм үнү менен «Ачкычты калтыр», деди. Жамал сумкасынан ачкычты алып чыгып, үстөлгө койду да, куйругун кыпчыган канчыктай, артын карабай, сөзгө келбей сыртка чыкты. Медет бир чети Жамалдан кутулганына сүйүнүп, үйдүн ичин бир сыйра карап чыгып, анан бекитти да көңүлү көтөрүңкү үйүн көздөй келатып, Сынчынын тартиби жок, сулуу кыздан корк деген сөзүн эстеди. Эгер Жамал тартиптүү болгондо, мындай абалда кезикпейт эле. Медет эмнегедир акыркы убакта Бурулканга жолукпаса көңүлү ачылбагандай абалга кабылды. Мунун себеби бар. Бурулкан сөз кезеги келгенде жүзүнөн нур төгүп, эркелеген көз караш менен Медетке карап, врач айткан сөздү айтып, өзүнүн көңүлү бар экенин сөз менен эмес, көз карашы менен билгизгенде, Медет абдан сүйүнүп, «Мен сени Ысык ата курортуна өзүм жеткирем. Ден соолугуңа кара, али жашсың, өткөндө эстеп, капа боло бербе», деп кеңешин айтканда Бурулкан: «Өмүр бир кайрылып келбейт. Өткөндө эстеп, артка кылчактаганда көңүл эле ооруйт. Андан көрө келечек жөнүндө ойлонуш абзел. Дегеним өткөндө кайрып ала албагандан кийин өкүнгөндө эмне пайда? Менин эң негизги планым Сабыр карыя менен сиздин тилекти кабыл кылсам, калганын көрөт элем. Чын-чынына келгенде азыркы чиновниктер, элишенген ат үркүтөр тыңчыкма кыргыздардын билермандарына ичим толбой калды. Сынчынын сөзүнөн кийин көп нерсеге баам салдым», деп Бурулкан
Медеттин жүрөгүнүн түпкүрүнөн орун алган маанилүү жана корч сөздөрүн айтканда, Медет Бурулканга чын ниетинен кубанып, биринчи жолу кучагына кысып, жүзүнөн сүйдү. Ошол учурда Бурулкан Медеттен кандайдыр бир сырды байкап, чыныгы эркектин кучагында эркекке тиешелүү жагымдуу жыт эскеди. Бул көрүнүш түбөлүккө болсо экен деп эңсеп да кетти. Бирок врачтын айткан сөзүн эстеп, Медетти алсыз өзүнөн оолак түртүп, мага врач 6 айга чейин эркекке жолобо деп катуу эскерткен. Ал жагын дагы эстен чыгарбайлы. Убагы келгенде баарына жетишебиз. Аны коюп өзүңүз жөнүндө айтсаңыз, аялыңыз уруксат бердиби? Деп күтүүсүз суроо узатты. Медет жайдарлана, кайда барат? Кел андан көрө сага арнап сатып алган үйдү көрүп келебиз, деди. Бул сунуш Бурулканга жакты. Бирок ооруканада жатып, эки жакка чыккысы келген жок. Өзүн токтоо кармап, ал үйгө азыр барганыбыз болбойт. Атайын арнап алынган үйгө ырымын жасап, таза ой тилек менен баралы, деп жай сөз менен түшүндүрүп айтты. Медетке бул сунуштагы жагып, туура айтасың, ырымы менен баралы, деп коштоп койду. Ошентип күткөн күн да келип, Медет үйлөнүү үрпөтүнө камынып, сабыр сынчыны алып келген Кочкорго жөнөгөндө, Бурулкан үйдүн ичин актап, жаңы конушун тазалоо менен алек болуп, өзүн бактылуу сезип кетти. Бул убакта Кумарбек алыскы Сахалинде балык кармап иштеп, буга чейин максатсыз жашаган жашоосуна өкүнүп, Болотбектей дос күткөнүнө, болбогон бир ооз сөзгө жеңилип, өз канынан жаралган жарык дүйнөгө келчү наристесинин өмүрүнө балта чапканы үчүн өзүн кечире албай кыйналып, Бурулкандай жарга эми жетпейм деп ичинен сызып жүргөн кези. Актык баарын жеңет демекчи, бүт тити таза Бурулкан Медеттен эл керегине жарачу, сынчы айткан кыргыз эли үчүн күйгөн, дүнүйө мүлккө берилип, элди алдап, булганбаган уулду төрөөрүнө көзү жетип турду. Анткени курорттон келгенден бери өзүн кыз кезиндей жеңил сезип калганы үмүттүн отун жакты. Сынчы Кочкордон келип, Бурулканды көргөндө сүйүнгөнүнөн көзүнө жаш алды. Анткени Бурулкан алгач көрүп, купулуна толгон абалда эле. Чыгарманын аягы.